Баткен Когалаңы боюнча чакырдык. Университеттин 4-курсунун студенти, эл аралык Заман Кыргызстан газетанын Ош аймагы боюнча кабарчысы элем. Барымтага дагы алынган экенсиз, көпчүлүк муну билбейт экен. Бардык жерде эле мындай төгүлүп чачылып айта бербейм. Бирок баары бир бул тарых үчүн баары айтылыш керек да маалыматтар. Россиянын каналдары ошол Баткен окуясын чагылдырып аткан видеолорду көрүп калдык да. Чырайлуу, сулуу журналист жигит. Алар айтышты, сен жылуу төшөктө жатасың. Биздин мекенибизге ушундай бастырып киришти. Сиз студентсиз. Студент. Студентсиз. Пропуск бар менде десем пропуск алып айрана чыгарып салгыла деди. Неге анчалык ал кабыл албай атты экен ал аким? Тиешелүү тапшырмалар болгондо. Ага чейин сиздин мамилеңиз бар аны. Турсунбек акынга айттым, мен да барам деди. Ал жерде согуш болуп атат, өлүп калышы мүмкүн деген ой мындай болбоду. Мен элиме болгон окуяны болгондой беришим керек. Мындай аякка барарда аскерий жетекчиликке 5-6 кадам жүргөнүбүздө биз буктурманын ичинде экенбиз да. Силерди аңдып турган экен. Мутун кесип калды. Ошол учурда оозубузга сөз келбей калды. Шам намазын окуп алалы дегенде эчтекеге мындай мерчемдебей эле айттың. Шам окуп алайлы деген. Ошол сөздү айтканга жетиштим да. Десем, мына мусулмансыңарбы деди. Анан Турсунбай акынын тияктан альхамдулилла мусулманбыз. Кайсы жерде көрдүңөр? Мусулман автоматта кайт деген. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги пикирлешүүбүздү, суhбатташуубузду баштайбыз. Менин аты жөнүм Эрнис Кыяз, бизде конок бар. Коноктун аты жөнү Тургунбай Алдакулов. Кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Куш болдук. Эми Тургунбай мырза бул масс-медиа жаатында, журналистика жаатында көптөгөн жылдар бою ар кайсы маалымат каражаттарында иштеп келгенсиз. Эми көрүүчүлөрдө дароо ой пайда болушу мүмкүн. Бул эми журналистика, сөз эркиндиги баягы эле журналист кандай болуш керек деген сыяктуу суроолорду сурайт болуш керек деп. Ал жөндүү, бирок биз сизди ушул тагыраак айтканда ушу Баткен Когалаңы боюнча чакырдык. Мына ошол 99-жылдардагы ошол Баткен Когалаңы, жанагы байбиктер биздин жерге ушу кирип келип ушундай бир когалаң кылбадыбы? Ошого сиздин түздөн-түз тиешеңиз бар экен. Сиз керек болсо ушул атүгүл барымтага дагы алынган экенсиз. Көпчүлүк муну билбейт экен, анча-мынча айткан экенсиз, бирок көпчүлүк билбейт экен. Анда мен эми ушу созбостон кандайча ушул чырайлуу, сулуу журналист жигит Тургунбай мырза ошол жерде ок атышкан, кан күйгөн, ошол жерге барып барымтага түшүп отурат. Биринчиден чоң рахмат. Энис, сизге ушундай куттуу студияда бул жерде не деген дөш инсандар келип маек берип атат. Ошо элибиздин мындан бир 25 жылдан ашык убакыт мурда болгон, баштан өткөргөн бир трагедиялуу окуясын кайрадан бир эсине салып, ошодон бир сабак чыгарып, мен санап көсөтүүгө чейин келгенде эсептедим. 10дон ашык 12 киши, мен 12-чи каарман экенмин. Ушу Баткен согуш боюнча болгондо да ушул түздөн түз ошол окуяга катышы бар чоң инсандар келип сүйлөп беришти да. Анан ошолордун катарында мен үчүн да чоң сыймык. Экинчиден жеке инсан катары ушу башымдан өткөргөн трагедиялуу дейбизби, бир чоң бир сыноо дейбизби, ошондой бир чоң окуяны айтып берүү мен үчүн оор. Бардык жерде эле мындай төгүлүп чачылып айта бербейм. Албетте, ал мындайча айтканда согушту сыймык менен жыргап куунап айтыш эми бир аз туура эмесирээк дегенде, эми бирок баары бир бул тарых үчүн баары айтылыш керек да маалыматтар. Мен анда окуяны баштан баштасам, ошол мезгилдеги аким Абдырахман Маматалиев менен мен журналист катары интервью алып, топ баягы согушка чейин байланышыбыз бар эле. Мен ага чейин да райондун акимдери менен ал мезгилде Ош областына карайт болчу Баткендагы. Анан ушундай барымтага түшүп калганын уккандан кийин менде ой пайда болду. Өтө өкүнүчтүү иш болду. Эгер чыкса мен бир маектесем жакшы болот эле деген. Өзүм университеттин 4-курсунун студенти, анан эл аралык Заман Кыргызстан газетанын Ош аймагы боюнча кабарчысы элем. Күндөрдүн биринде биздин ошол Ош бөлүмүнүн жетекчиси Мурат Калыгулов агабыз анан чогуу жашаган балдар менен отуруп экрандан Россиянын каналдары ошол Баткен окуясын чагылдырып аткан видеолорду көрүп калдык да.
Анан тамашалап күлүштү. Мени журналист экенин билишет да. Алар айтышты, сен жылуу төшөктө жатасың. Биздин мекенибизге ушундай басырып киришти. Экинчиден сенин кичине мекениң. Мына кара, журналисттер барып тартып атат, чыгарып атат, сен отурасың дегендей. Мен деле барам дедим. Десем анан тамашалап күлүштү. Мен жол кире болсо жакшы болмок десем, жетекчибиз чогуу жашайт эле биз менен. Ал деле студент болчу. Ал 600 сом акчаны койду жол кире кылып. Анан бир досубуз болсо кроссовкасын берип, бир досубуз спорттук кийимдерин берип, тоо ташта жүрсөң керек болот депчи. Мен студентмин, анчалык буюмдар жок эле чындыгында. Тартынбай эле алып даярданып жөнөп аткан мезгилде эртеси күнү баягы биздин корпункттун жетекчиси Мурат аке тамашалады. Сен Баткен борбордон эле кайта бер. Ай жака кирип кетпеген террористтерге деди. Анан кыскасы жол тартып баргандан кийин бир калпакты алып Абдырахман акени куттуктадым. Үйүнө барып, аман эсен келишиңиз менен деп куттуктап, ал киши менен сүйлөшүп отурдук. Эртеси күнү мага интервью бермек болду. Аябай кубанычымда чек жок, эми журналист үчүн элестетиңиз. Бирок тактоо үчүн суроо, сиз студентсиз. Студент. Студентсиз, өзүңүз каалооңуз менен тиги жака согуш болуп аткан жака жөнөдүм. Бардым, Баткенге барып, Абдырахман акенин үйүн билет элем. Барып, учурашып, куттуктап, ал киши мага маек бере турган болду. Мен түз эле келип переговордук пункттан эмеге Бишкекке чалдым. Эртең бизден ушундай интервью барат. Десем, алар сүйүнүп кетишти. Газета 14 мамлекетте чыгат болчу. Демек, бул өтө эксклюзив маек болот, 14 мамлекетке макалаң чыгат деди. Эртеси күнү даярданып келсем, областтык ал мезгилде райондук администрация болчу, райондук администрацияда шарт башкача. Аскерлер толуп алыптыр. Мен кире албай койдум. Телефон жок, сотовый телефон ал мезгилде жок эле да. Анан байкап турсам, ошол жерден бир эже, бир колунда швабра, бир колунда шыпыргы, челек, аябай кыйналып кирип чыгып атат. Анан сумкамды, диктофондордун баарын арчанын түбүнө таштап туруп, сырттан крантка сууга чыкканда жүгүрүп барып анан колунан челекти алып көтөрүшүп кирип кеттим. Көтөрүшүп киргенимде аскерлер байкабай калды. Ичине кирсем, аппарат башчынын кабинети менен акимдики маңдай тескей болчу. Аппарат башчыга кирип, мага пропуск жазып бериңиз, мен кече сүйлөшкөн болчумун, интервью алышым керек десем. Алды танып болчу мени. Келиним деп анан жазып берди. Пропускту алып, эми сырттан аппараттарымды алып кирейин деп чыксам, алдымдан Абдырахман аке чыгып калды. Анан журналистти ким киргизди деп эле кыйкырып калды. Кечеси менен сүйлөшпөдүк беле десем, жок, тааныбайм мен муну деди. Анан пропуск бар менде десем, пропусту алып айрып анан чыгарып салгыла деди. Анан аскерлер келип мени сыртка чыгарып салды. Эми намыстын күчкөн да. Аябай кыза болдум да, себеби дегенде мени ошол учурда дүйнө мени күтүп аткандай туюлган да. Аябай намысыма чыдабай, эми мен замандын алдында эмне болом? Журналисттердин алдында эмне болом? Деп өзүм батпай турсам, мен деле ыза менен Турсунбай Акун чыкты. Турсунбек Акун. Агабыз. Ал деле куду мага окшоп чыгып, кыйкырып атат. Элдин баарын көңүлүн буруп атат. Мен деген Турсунбек Акунмун. Мен керек болсо сен барган жерге барам деп айнектин астына келип, Абдырахман акеге карап кыйкырып атат да. Эмнеге анчалык ал кабыл албай атты экен ал аким? Ал эми тиешелүү тапшырмалар болгондо, команда болгон, маалымат чыкпасын эч жака, кандай журналисттерге. Бирок сиз айттыңыз эле, ага чейин сиздин мамилеңиз бар аны менен, тааныйт сизди, анан тааныбайм дегендей кылып мындай. Ошондой болуп калды. Мен үчүн да күтүүсүз болду да. Анан мен Турсунбек Акунга айттым, мен да барам дедим. Мен барам деп кыйкырып атпайбы? Мен да барам десем, сен кимсиң? Анан тааныштык. Чогуу түз эле мечитке барып, аксакалдардан бата алдык. Кечинде келип гостиницада жаттык. Эртеси күнү эртең менен биздин барабыз деген демилгебизди тийиштүү органдар уккан экен. Алар барып силер менен беседа кылабыз деп алып кетишти. Мен ошол учурда переговор пунктка барып, Заман газетага чалып коеюн, менин макалам ушундай ситуация болуп калды деп айтайын деп переговор пунктка кеттим. Кимдер? Турсунбек Акундар сүйүндүк үркүтчийт деген дагы бир агабыз бар эле. Аларды генштабка барып, ал жерден аябай түшүндүрүп айтыптыр. Силер оңойчулук эсептебегиле, тиякта ар түрдүү ситуация болуп кетиши мүмкүн деп. Келсем, маанай такыр башкача. Башында албуттанып атканбыз да, барабыз деп барабыз. Анан аябай тияктагы ситуацияны айтыптыр. Силердин мамлекет чыгарбайт. Барсаңар калып кетесиңер, кыйнайт дегендей мындай. Анан мага да айтышты. Тургунбай, жакшы ойлон. Бизге ушундай эскертүү берди. Каласаң бар, болбосо ушул жерден кайта бер деди. Мен барам дедим. Мен барбасам болбойт деп анан материал алып келишим керек деп атам да.
ушул баягы достордун сөзү биринчиден. Кандай кишисиң сен, жылуу төшөктө жатасың, журналистсиңби деген сөз аябай катуу таасир этти да. Мындай бул ал жерде согуш болуп атат, ал жерде ок атылат, ал өлүп калышы мүмкүн деген ой мындай болбодубу? Мындай жаштык курчтук менен кете берген бекер. Жаштык курчтук мекенчилдик. Мен элиме болгон окуяны болгондой беришим керек. Көрүп келишим керек, мен жазышым керек деген ой менен кыскасы анан ошентип эч нерсеге карабай жөнөдүк. Ошол мезгилде автобус менен берки качып баса берген кишилерди кайра жөнөтүп аткан да, барып малдарын жыйнаштырып кайра келгиле деп автобуска каттап аткан. Автобуска отурдук. Анан жолдо Турсунбек агым кадимки баягы адатынча элге дуктан берип баратат. Кыжалат болбогула, баары жакшы болот деп аябай мындай дем күч берип баратат да. Ошондо жаныбызда бир аксакал эмес, бир орто жашта киши унчукпай кыпкызыл болуп бараткан болчу. Анан Таян деген жерге барсак пост бар экен да, Кыргызстандын посту. Өзбекстандан чыккандан кийинки айыл. Ошол жерге барганда аскерлер документтерди көрүүгө чыкты. Баягы кыпкызыл келе жаткан киши, ал мас окшойт, кичине кызыл окшойт. Тура калып эле кыйкырды. Биздин арабызда террористтер бар депчи. Неге? Биз чочун кишибиз да. Турсунбек Акындын жана сөздөрү дагы коркутуптур. Биз баратабыз, биз барып ошол кишилер менен учурашып сүйлөшөбүз. Коркпогула дегендей мындай деген сөзүн алып башкача кабыл алыптыр да. Террористтер баратат, террористтерге кармагыла дейт да. Десем жаш аскерлер билбейт, алар деле бизден анан ошол жерде колго түшүрүп алып кирди ылдыйга. Анан автобус кетип калды. Анан Таянда бизди бир үйгө алып кирип камап койду. Биз Генштаб менен кеңешели, анан сиздерге уруксат берсе өткөрөбүз депчи. Бир күн болду, 2 күн болду, 3 күн болду. 3-үнчү күн анан чыдамыбыз кетип, анан ошол жерден Турсунбек Акын кагаз менен ручка алып келип бергиле бизге. Биз тийиштүү жакка кайруу жасайбыз. Кайга кайрылат экен деп турсам, кагаз алып келгенде анан ООНдун башкы катчысына кайрылуу жазып баштады. Силер мындай аякка барарда бирөө жарымга аскерий жетекчиликке биз баратабыз деп тигилерге айтып кой деп андай айтылган да. Тигилер бирок билбейт экен да андай. Булар болгону жана байланыш жок, тиги биз байланыша албай атабыз Генштаб менен деген шылтоо менен биз кармап тура берди да. Байланыш болбой атат депчи. Анан баягы катты жазып баштаганда анан байланыш болду. Кайра биз менен байланышка чыгып, кайра бизге эскертүү берди. Анан биз өз башыбызга өзүбүз жооп беребиз. Эмне болсок ошол болдук. Бизге мамлекет кепилдик эмес деген каттарды жазып бердик өз колубуз менен. Азыр ушул жерден улантасыз. Бул окуялар Аким барымтадан чыккандан кийинки бул окуя болжол менен 28 же 27 августтарда болуп атат. Ошондо Аким барымтадан чыккандан кийин эми улантып бериңиз. Аким барымтадан чыккандан кийин анан тийиштүү сөздөрүбүздү бердик. Биз өзүбүзгө өзүбүз жооп беребиз. Биз өз эркибиз менен баратабыз. Биз элдик дипломатия катары бизди эл жөнөтүп атат. Бизди мамлекет жөнөткөн жок. Эмне болсок да өзүбүзгө мамлекетке добуз жок деген маанинде. Ошол жерде мен бизге бир жардам берип, бизди тейлеп аткан ошо жергиликтүү бир тургун, атын унутуп атам. Ушу биз курактуу болсо керек. Ал кишиге ошол жерде мен бир 18 сом бекен канча ал мезгилде акчанын күчү бар эле. Бердим, акча бердим. Анан саатым бар эле, анча Датабанк деген бизде Заман газетасында ошол мезгилдеги эң алдыңкы техника, ал жерге маалыматтар жаза турган кичинекей калькуляторго окшогон ошондой буюм бар эле, аны бердим. Бир ежедневнигим бар эле, аны бердим. Себеби дегенде бизден жана кат алгандан кийин эми кайтабызбы, кайтпайбыз деген суроо ошол жерде жаралды да. Биз кайтпай калышыбыз мүмкүн депчи. Анан телефондорду берип, мен кокус кайтпай калсам, мына жол кире, мына переговорный пунктка телеграммага акча барып, ушул адамдарга мен жөнүндө кабар берип коесуң. Мына менин буюмдарым деп бүт бар аманатты тапшырдым. Анан кеттик. Бизди ошол Таяндан баштап Канга чейин Нива менен алып барышты. Өзүнүн аскерлер, анан ушул Кудайырхандын чеби бар экен, ошол жерден бизди снайперлер атты. Себеби дегенде ал жакта кыймыл болбой аткан экен да. Анан чегара посттордон бизди тосуп текшерип өткөрдү. Канга барып ал жерде аксакалдар менен учурашып, кечинде жатып, эртеси менен бизге бир жол көрсөткөн адам керек десек, бир Ырысбек деген аке кошулду. Анан Сары Талаанын жанында экен да Кан деген айыл. Сары Талаага барып, аскерлер менен алардын духун көрүп, өтүп кетти. Ошо Сары Тала блокпосттон ары кирип кетсек, согуш талаасы да. Анын ар жагында тиги террор топтордун карамагындагы территория деп айтсак болот да. Анан ошодон өтөбүз деп барып
аскерлер менен жолуксак, аскерлерде дух аябай бийик экен. Мен өтө сыймыктандым ошондо. Анан Турсунбек Акун да аларга аябай демден берди. Ал киши чындыгында өтө кайраттуу киши экен. Баягы солдаттар кадимгидей жанданып кетишти. Анан бирок бизге жол көрсөтүп айтышты, бул жактан өтө албайсыңар, жолдордун баарын жардырып салган. Жакшысы силер кайра артка кайтып барып туруп, анан баягы Асма көпүрө бар экен, ошодон өтөсүңөр деп. Анан жүкүбүз менен келип Асма көпүрөдөн өттүк. Рыспек эке, Сүйүндүк Үркүнчиев, мен, Турсунбек ага төртөөбүз баратабыз да. Анан кирип кеттик. 1 ай өттү, 2 ай өттү. Жолдо намаз окудук. Анан шам намазыга жакын Дөгмөн деген айылга жеттик. Дөгмөнгө жеткенге чейин бир эпизод айтып коеюн. Бир жерге бара жатсак, жүгөрлөрдүн арасында шытыраган дабыс чыкты да. Анан ким болду экен деп кыйкырсак, эч кимден үн жок. Анан жүгөрдүн арасына кирдик. Кирсек, ысык чай куюлуп турат. Төшөктөр салынып турат жүгөрдүн арасында. Адамдар колдонгон 1-2 буюмдар жатат ар жерде. Эмне буюмдар экен? Колдонгон буюмдар, кийим деген ошо. Бир курал эмес, жок, андай эмес. Анан жаңы эле туруп кеткендей да, кыйкырдык, аябай кыйкырды. Ким бар деп, эч ким унчукпады. Анан жолду улап келе жатабыз. Жолдо дагы бир эпизод айтып коюшум керек. Үйлөр ээн жатат да. Анан бир аябай бир ыңоологон баланын, жаш баланын үнүндөй болуп бир чыңырык үнү угулду да. Эмне болуп кетти экен деп, анан жаш бала калып калган окшойт деп чуркап кирдик короого. Кирсек, уйлар байланган жерде өлүп жатат. Койлор өлүп жатат короонун ичинде. Бир гана ыңоологон ал мышыктын баласы экен да. Силерге ыңоологондой болуп турду. Аябай чыйылдап, аябай алыстан чуркап келип, анан мен мындай алайын десем, асылды дагы анан колумду келип кырч деди ушул жердечи. Каны чыгып кетти да. Аябай курсак ач экен. Анан Сүйүндүк байке акырын келип оозунун колу менен ачып, анан нанды талкан кылып, анан баягы эмелерди берсек, чайнабай жутуп атат. Баягы өлөйүн деп койгон экен, өзөрөп койгон экен да. Анан аны аяп алып алдык. Ошентип келе жатканыбызда шам намазына жакын артыбыздан бир аскер чуркап келди. Кыргыз аскер формачан. Байкелер, сиздерди командир чакырып атат деди. Анан Турсунбек Акын ушундай кол менен кучактап, айланайын иничек, мен азыр эле бул балдарга айттым эле, кыргыздардын аскерлери 4 ай ылдыйда турат деп. Келе берсе болмок экен деп азыр айттым эле. Качан келдиңер деди. Аңгыча болбой эле бир 5-6 кадам жүргөнүбүздө биз буктурманын ичинде экенбиз да. Силерди аңдып турган экен мурдатан эле. Бизди жана кыргыз аскер бизди имерип ортого буктурмага алып кирип берген экен да. Анан баягы өзбек аскерлер чыгып, бирөөсү бул жактан автомат такайт, бирөө бул жактан такайт барды. Кыргыз аскер ошентип берди деп атасал, кандай кыргыз аскери? Ооба, бизди жана кыргыз бала айтып атпайбы, байкелер сиздерди командир чакырып атат деп, биздин артыбыздан өтүгү менен чуркап келип бизди артка алып барып атпайбы, кайрачы. Артка алып барганыбызда биз буктурманын ичинде кирдик, анан бизди ортого алып калышты да. Эми ал аскер дегениңиз тиги тараптын кишиси дегенде. Ал аскер бизден эмес экен. Тиги куралчандардын формасы кандай экен ал аскер? Аскерлердин формасы. Аскердин формасы эле. Анан элейип эле туруп калды жана кыргыз балачы. Турганда ага да бакырды. Эмне турасың, атмайсыңбы депчи. Дегенде алды, анан мылтыгын кезеп калды. Ошол учурда оозубузга сөз келбей калды. Ана кыйкырып өкүрүп атат. Бул жака мылтык такаган эме өтө баягыдай ситуация да. Анан биз шамга чуркап баратат элек да. Ушу көпүрө бар экен, көпүрөнүн астынан дайрат алып шам окуйбуз деп. Анан ошол жерде Кудай таалам менин оозума бир сөз берди. Шам чыгып кетет азыр дегенчи. Шам окулайлы деген. Ошол сөздү айтканга жетиштим да. Десе, мына мусулмансыңарбы деди. Анан Турсунбек Акын анан тияктан катуу бакырды. Альхамдулилла, мусулманбыз. Кайсы жерде көрдүңөр? Мусулман автомат такайт деген. Эмне силер мынтип атасыңар деп, мен деген ажымын деди. Акбар ажымын керек болсо деп, анан катуу үн менен бакырганда акырын автоматтар менен чегинди. Анан тургула, намаз окугула деди. Чуркап барып намазды окудук. Сиз жанагы шам намазын окуп алалы дегенде өзүңүзчө эле мындай эчтекеге мындай мерчемдебей эле айттыңыз. Ушуну айтсам тигилер балким угабы дебей эле. Шам намазга баратканбызда. Шам намаз чыгып кетет дедим да, шам намазын окуулайлы деген сөз. Бул ушул ситуацияны кичине жөндөп кетти. Ал жерде атып салыш толук мүмкүн эле. Себеби биздин сумкабызды ачканда ичинде аскерлердин тамак иштери бар болчу да.
булар демек баягыдай кылып атат дегендей өтө агрессивный нападение болуп атты да. Кайсы тилде сүйлөп аттылар? Биз менен кыйкырышып аткан өзбек тилинде болуп аткан. Аны жана кыргыз бала. Кашып көбү сүйлөбөй эле кыйкырып атты. Намаз окуганыбыздан кийин бир аз басылып калыптыр, айтты, силерди биз 4 айдан бери арылып келатабыз деди. Силер биздин барымтадагысыңар деди. Только алдына барасыңар, артка кайтмай жок. Артка эгерде эскертүүсүз кайтсаңар, ушул эскертүү болсун атыласыңар деди. Сурабайбыз деди, атыласыңар. Биз Турсунбай акым айтты, биз ансы эле силердин командирлер менен көрүшмөйүнчө кайтпайбыз деди. Бизди эл жөнөттү. Анан тоонун боорунда бир жылтыраган бир жарык көрүндү, анан шам өтүп караңгы кирип калганда анан ошол жака жарыкка бардык. Ким эмне экенин бир үйбү, кепеби барсак, жерде түнөйлү деп барсак, ал жерде 2 кемпир менен бир абышка жашайт экен. Ал киши мени көрүп эле кемпири бар эле эми жапжаш элестеттиңиз, ошондо мен 21 жашта болот экенмин да. Же 19 жашта болуп калабы, 21 жашта болуп калат экен. Аябай мага катуу кайгырды да. Бул жакта ушундай жаш балдарды алып калып атат, атып салып атат, сен эмне жүрөсүң депчи. Кыскасы ал жерде түнөдүк, эртең менен багымдаттан кийин анан Зардалга аштык. Ошо Дөгмөн деген айылдан Зардалга ашып, аябай жолдо жамгыр. Анан бир жерде Рыспек эке азыр деди, ушул тог өтүш керек деди. Мен айтам, мен жолду билбейм, эми ал киши бизге жол көрсөтүп жүрөт. Карасам бир 200 метр жерде жол турат да. Анан бул киши биздин басып келген жолубузду адашып калыппыз, биз арттан кайтып, бул жактан келишибиз керек деди. Дегенде мен болсо жана жаштык куштук кылып ошол жерде дагы артка кайтпай атам да. Жок, өтүп кетсек болот дейм да. Деп тил албадым эле, ачуулары келди дагы, анан булар мындайына кетти, мен болсо түз кеттим. Карасам турат да бир 200 метрдей жерде. Түптүз эле баратам, тептегиз эле экен го деп барсам жарда туруп калыптым да. 30 метрдей жар. Анан артка кайтып барыш дагы намыс да. Койгула, мен да силердин артыңардан барайын деп айтыш мен үчүн аябай намыстын күчү болду. Анан эмне кылдым? Бир бут кийим чечтим дагы. Жылаң айлак болуп туруп, экинчи бут кийимим тайып кетсем ушунун эме болот деп. Акырын анан баягы зоодон, типтик зоодон анан ылдый түшүп баштадым. Примерно бир 15 метрге келгенимде бутум тайып кетти да. Эмне болду? Бутум тайып кетип, анан түптү баягы жерден сыйгаланып түшүп кеттим. Түшүп, ушу бир бутум, сол бутум таманы менен түштүм. Бутумдан баягы көзүмдөн от чачырап кетти да. Карасам бутум астында баягы астындагы эмеси түшүп калды. Патегич, астында тапаны. Тамам. Аябай кыйналып отурсам, алар келишти, келип алып бир тоону карайт, бир мени карайт. Сен бул жактан кантип түштүң дейт да. Түштүм дейм, шек алдырбайм. Шек алдырбайм. Анан ээрчишип кеттик. Чоңдогонумда билдирбеймин, жана тапаным түшүп калганда көрсөтпөймүн, намыс менен кетип атам да. Ошентип атып анан Зардалыга түшкөнүбүздө, Зардалыга жолдо бара жатып капеларда көрдүк. Кыргыздар качканда эч нерсесине караган эмес да. Казанда нандары, тамактары, тандырда нандары жатат, тамак аштардын баары, курттардын баары жамгырдын астында жатат. Чиригени чирип, курттаганы курттап. Айтып атпаймынбы, жана малдары байланган жерде өлүп жатат. Аябай чоң ушерп болгон Зардалы элинечи. Ошентип Зардалы ушундай бир чыныга окшогон бир мындай идишке туш тарабы тоо экен, ортодогу айыл экен да. Анан акырын түшүп келдик. Түшүп келсек, айылда эч ким жок. Элдин баары качып кеткен да. Анан бир 10го жакынынан байбектер алдыбыздан ассалам алейкум деп өтүп баратат. Биз деле ва алейкум ассалам деп жооп берип коебуз. Анан бирок силерди мындай коштоп баратат да, айдап баратат да, же өзүңөр эле? Өзүбүз эле, биз тияктан өзүбүз түштүк да. Силер тосуп алат, бара бергиле деген да. Анан ал байбектер мындай алдыбыздан каршы чыгып калды. Саламдашып өтүп кетип, көрдүңөрбү, бизди айтып коюптур командирлерине деди Турсунбай аканчы. Айтым, байке дедим, командирлер сурабайлы анда, биз ошолордун командирине келдик го десем, оппа, иничек бергел деди. Ушинтип сүйлөйт болчу. Анан мен деген Турсунбек Акун деген сындай ок коргоочумун. Силердин командириңер менен жолукканы келдик балдар менен деди. Дегенде эле баягы бизди жолдо биринчи тосуп албадыбы? Ошондой обстановкага кайра өттү да тигилерчи.
көрсө эч ким айтпаптыр аларга. Алар деле бизге окшоп жаңы келгендер экен. Айылга жаңы түшкөн байыктар экен да. Анан алдына салып алып бизди мешитке алып барышты. Анан Ырысбек эке бул биздин элчибиз, жолчубуз деп аны чыгарып бердик. Үчөөбүз алып калып анан түнкү саат 1ге чейин суроо жооп кылышты, чөгөлөтүп коюпчу. Ким экен ал атын? Жок, алар жөнөкөй эле аскерлер. Жөнөкөй. Ал жерде лидери жок. Аябай суроо жооп кылып атат. Менин паспортумда менин биздин ректорубуз Бакыт Бешимовдун ал Фергана өрөөнүн өнүктүргөнчө проонун бир программасынын координатору, ошондой бир лидери эмес болчу да, менеджер эле. Ошонун визиткасы менин паспортумда тиркелген экен. Аны көргөндө чалкасынан кетишти да. Силерди проон жөнөттү, силерди воон жөнөттү, силер демек биздин номер 1 душманыбыз экенсиңер депчи. Алар ошол Европанын кандайдыр бир эл ара уюмдарды аябай жек көрөт экен да. Турсунбай акын айтат, шуну жана эле дарыяга ыргытып берсең болмок депчи. Аябай ошол визитка бизге бале болду да. Жооп бере албай, мен агайым десем деле түшүнбөйт. Кыскасы бир нече суроо жооптон кийин отурсак бир төшөктү салды мечиттин ичинде. Анан жанында жер да, ал жер. Кичинекей күрөгү менен казып атат, бир нерсени жайгаштырып атат. Анан мындай карасам Турсунбай байке айтты, караба деди. Анан ортого мага жайкылды, мен ушул жерге түз жаттым. Бул жака жана көмүлгөн мина экен ал. Тияга Турсунбай байке жатты, бул жака Сүйүндүк байке жатты. Анан эшикке дагы бир гранатаны илип, 2-3 жерге нерселерди илди. Былк этсеңер жарыласыңар, өлөсүңөр. Биз эртең менен келебиз деп анан чыгып кетишти мечиттен. Түп жаткан бойдон уктап кетиппиз. Ойлонуп жатып уктап кеткен экенбиз. Саар менен аябай катуу бир жарылуу болду. Чочуп кетип, эмне болду экен, көздү ачсак тирибиз. Жанагыларды жыйнаштырып коюптур. Тиги эшикте турган дагы жок. Эшикке чыксак чоң ак ит өлүп жатат. Дубалдан ашкан экен, ошону атыптыр баягы. Бир мужагытчы. Анан туруп тайрап алдык, намазды окудук. Кийин отурсак, бири-бирибизге жакпайбыз, сүйлөшпөйбүз деле, дүңгүрөй эле отурабыз. Анан аксакал бай Рысбек байке барып аксакалдар чогултуп кетиптир. 6-7 аксакал анан мечитке келип, биздин балдарыбызды чыгаргыла. Алардын тилин билет экен да, деп кадимгидей аларга баягыдай кылышты да. Анан чыгарбай койду бизди. Анан бир нан алып келген экен, ошол нанды берди, биз бир азын жедик. Нан деле өткөн жок. Анан байектерге берип койдук. Анан биз о балдар менен жолугушубуз керек деди. Алдына салып алып чыксак, биз сыртта туруп анан Турсунбай акын анан тиги аксакалдарга демден берип, аябай жакшы мотивация берип атса, мага бирөө келди да кат берди. Мындай бер жака эмерип туруп, анан катты карасам, генерал Шамкеевдин каты. Мен айттым, бул кат сөзсүз тез арада Кыргызстанга жетиш керек. Анткени дело номерби же вечерний Бишкекпи бир гезитке башы алынды деген маалымат чыгып кеткен да. Генерал Шамкеевдин башы алынды деген маалымат. Бул генерал Шамкеев уже баягы эме болду дегенчи. Ошондой божомолдор бар деген маалыматтар чыгып кеткен болчу. Анан баягы катты элге окуп берди, мужахиттерге, байектерге да окуп берди. Бул катты бирөө, мына 2 баланын бирөөсү Кыргызстанга жеткирбесе болбойт деди. Дегенде катты ачып, эмне жазылганын окуп берди. Окуду, элге жарыя кылып окуду. Эмне жазылып турат? Ал жерде урматтуу кыргыз бийлиги генерал Шамкеев жазып атат. Бул мужахиттер менен тынчтык жол менен сүйлөшүп маселе чечсеңер болот. Мен аман эсен тирүүмүн. Булар койгон талаптар менен мындай элдик сүйлөшүүлөрдү баштасаңар жакшы болот дегенде маанде да. Анан баягы катты жеткириш керек. Турсунбек Сүйүндүк байке да мен жеткирем дейт, мен жеткирем дейбиз. Экөөбүз да жеткиргенге шашып атабыз. Кетиш керек болуп атат да баягы жерден. Мужахиттер бирөөңөр кетесиңер деди да. Бирөөңөргө уруксат беребиз. Ал келмейинче калган экөөң чыкпайсың деди. Анан бир чети мындай аман калыш, тирүү калыш максат деле болуп атат. Катты жеткирүүнүн. Бир чет эмес, 100% ошол. Башка максат жок. Ал жерде Турсунбай. Ошон үчүн жарышып атасыңар. Мен барам. Сүйүндүк байке айтып атат, мен барып тийиштүү жерлерге жеткирем. Мен кичине тажрыйбам. Мен айтып атам, мен журналистмин, мен барып маалымат катары чыгарам. Анан Турсунбек байке өзү бизде ушундай бир эме бар эле, эреже. Эки киши пикирин айтат, үчүнчү адам Амирсап эмне десе ошол. Тургунбай, биз дагы көрө турган жерибиз бар, сен журналистсиң.
сен каласың, Сүйүндүк алып барат деди. Сүйүндүк байке жөнөдү, артты карабай учуп баратат. Эми мен болсом мен деле ошентет болчумун да. Чын эле артты карабай турган жер экен да. Анан наракка барганда кыйкырдык, сиз келбесеңиз биз калдык бул жакта. Бизге башка эч нерсе кереги жок, сиз кайтып келишиңиз керек десек, келем деген бойдон кетти. Кийин келбеди да. Кыскасы биз обедтерде Сүйүндүк байкени тияка кат менен жөнөткөндөн кийин кат жазып беришти да. Биз болсо Кожоешкенге жөнөдүк. Баягы террористтер бизди алдына салып, бир аксакал бизге жол көрсөтүп ошол жерден кошулду эшеги менен. Жол катары колубузду артка алып алып, анан ар бирибиздин артыбыздан бирден куралчан. Куптан намазынан кийин, куптан намазын окуп алып, бир аз жылганыбызда, жок, жаңылыштым, шам намазынан кийин экен. Куптан намазына жетпей, шам намазында бир аз кечерээк окудук. Караңгы коюу болуп калган жерде бир тоодон ошондой ашканыбызда бир кыйкырык чыкты аркы тараптанчы. Кожоешкенге жетип калдык эле. Адам кыйкырыгы. Адамдын кыйкырыгы түшүнүксүз, бизге бакачкая дегендей бир тажикче бир сөз чыкты да. Арабчабы билбейм. Анан бизди алдына салып бараткан террористтер анан отургуздук, артыбыздан уруп, отуруп калдык. Анан бирөө чуркап барып анан бир сөздөрдү айтты, тиги да кыйкырып нерселерди айтты. Анан ошол жерде бүт коктун иши Аллаху акбар болуп кетти. Биз борборуна барган экенбиз да, базасыначы. Анан ошол жерде примерно билбейм, болжол менен бир 200дөн ашык болсо керек. Биз буктурманын ичинде калган экенбиз. Баары ассаламу алейкум деп биз деле кучакташып, ассаламу Аллаху акбар деп биз деле кыйкырып атабыз. Байбектер менен кучакташып атасыңар. Учурашып атабыз. Аллаху акбар деп кыйкырышып атасыңар. Турсунбай байке кыйкырып берди, давай деди, анан кучакташып, ассаламу алейкум деп учурашып атабыз. Бир паста бир ашып барса бир 2 минутта анан бизди айтты тиги террористтерчи. Булар бизден эмес дегенде. Акырын бөлүнүп баштады. Анан командири келди ошол жерге. Халид деген тала командир экен. Ал арабпы, башка да, же пакистанецпи, же Афганистан, талибанбы билбейм, кыскасы. Ал келди дагы орусча билет экен бирок. Ошол келип, силер кимсиңер дегенде, ушундай Турсунбай байке айтты, максат. Жүргүлө деп, анан бир таш кепенин ичине кирдик да. Таш кепенин ичине кирсек, ал кишини тала командирин коштоп бир 10 чакты киши кирди. Жанында аябай жакшы мындай караган, ошонун көзү менен тең айланган бирөөсү бар экен. Аябай сакалы узун. Ал болсо бизди да карап атат. Бирок тигинин Халидтин жардамчысы окшойт жамасы. Халид үстүндөгү куралдарын баарын жерге чечкенде ушундай бир тодо болуп кетти. Октарысы бар, бычактары бар, гранатасы бар, бүт куралдарын чечти. Анан балдар алып чыгып кетти сыртка. Эми сиздер менен мындай отуруп сүйлөшөйлү, анан жазылып, бизге жылмайып карап. Ошо Халидтин жүзүн көргөндө менин бутум баягы жерде ооруганы, анан бир бут кийим баягыда тапан түшүп калганын аксакалдар көрүп бир өтүк кийгизип койгон болчу магачы. Ал аябай тар экен. Бутун жоор болуп кетти. Ошол жызылдап ачкан ошондой сезим да. Курсактын ачканда ошол жерде сезилди. Халидтин жүзүндө бир мээр бардай болду да. Менин туугандарымдан бирөөсүнө да окшоштурдум окшойт. Ошондо даражасы, статусу ким экен ал? Тала командир экен. Тала командир деп айтты. Бирок канчалык деңгээлдеги тала командир эми ошол чөлкөмдү контролдогон мындай болбой калган аксакал киши экен да. Анан эрте менен саар мен ойлоп атам, мен базага келдим. Азыр бүт боевиктердин баягы кинолордон көргөнбүз го. Курал жарактары, тамдары, кыскасы аскерли даярдык жерлерин бүт баарын көрөбүз деп. Эрте менен саар чыксак, дайрат алганы. Аз гана кар жаап коюптур. Кечки адамдын эч нерсеси жок. Кала берсе изи да жок. Кар да жаап коюптур. Бул менимче ушу 1-сентябрь, 2-сентябрь да. Ошол мезгилде Кожоешкендин бийик тоолоруна кар жаайт экен. Эч кимди көрбөдүк, кийин отуруп бамдат намазын окудук. Эми силерди Халид айтты, мен тийиштүү жерлер менен сүйлөштүм, силер менен сүйлөшө турган адам мен эмесмин деди. Силер кайра Зардалга барасыңар, силерди ошол жерден
тийиштүү адамдар сүйлөшүүнү баштайт деди. Анан биз кайра Турсунбек акын экөөбүз бизде 6 байек дагы кайрадан алдына салып, Халет өзү коштоп чогуу келдик. Жолдо келе жатсак кыргыз балдар аскерлер менен малы менен кайтып кетип атыптыр. Жаш балдар, кыргыз балдар малдарын таштап кача бергендер, малын кайра айдап кайтып атат да, койлорун. Анан Халет айтып калды, койлор канча базарда? Болжол менен 4-5 миң болсо керек десек, ошондо курс ошондой экен, $100. $200 берди. Анан 2 байек менен чогуу баягы балдарга бардым мен. Жолдо бара жатсам, мени көрүп, булар байек, алдында 2 аскерлер турат, террористтер. Качып кетти жана кыргыз балдар. Мен айттым, качпагыла, мен өзүбүздөн элемин. Мына акчаңар, кой канчадан десем, ала бериң каалашыңызча дейт да. Анан жок деп анан таштын үстүнө долларын койдум дагы, байектерге айттым, экөөнү кармагыла. Анан 2 койду ошол жерден анан эмеге Зардалга чейин алып келдик, алдыбызга салып. Ким бар ошону айдап атканда, сиз өзүңүз? Мен Турсунбек аке экөөбүз да. Калган 6 байек, анан Берке, Халет командир. Алып келип мечитке баягы бизди допрос кылган жерге алып келип, өздөрү кирип кетишти, бир коюн жетелеп. Анан аксакалдар чогулду дагы, анан алар болсо ошо мечиттин маңдайында үйгө бизди жайгаштырды. Байектер айтты, мына коргоонун ичинен чыкпайсыңар деди. Чыктыңар, атыласыңар, бул силерге эскертүү болсун. Качан кетесиңер, немене болсо бүт барыңар деп биз өзүбүз билебиз деди. Муну койду алып кирип союп, тирилиңер кылып тургула деп бир кой бизге берди. Кирип ал жерде койду союп, аксакалдар 6-7 аксакал эртеден кечке ошол үйдөбүз. Келет, коорашып сүйлөшөбүз, бизге мотивация берет аксакалдар, эми акыбалыбызды көрүп турат да. Турсунбек акын экөөбүз анан бир комнатада чыгып, бакка чыгабыз, киребиз, күн өтпөй койду. 4 күн өткөндөн кийин анан эми булар бизди чыгарбайт окшойт. Мамлекет деле бизди иш албайт, биз керек эмес мамлекетке, өзүбүз билебиз деп баса бергенбиз. Эмне кылабыз? Аксакалдар менен кеңештик. Бир ход бар деди, мына Сок дарыясына баягы кургаган дөңөчтөрдү жээгин алып барып коебуз. Жип менен байлап туруп, дөңөчкө отуруп түшүп кетесиңер, аман калсаңар мынаяктан чыгасыңар дегендей. Башка вариант жок. Соктун гана ичин карабайт экен, калган жолдун баарын буктурмага алып койгон да. Анан ошол вариантка макул болуп, ойлонуп, кандай кылсак эптеп чыгып кетиш керек да баягы жерден. Деп турсак, аксакалдардын бирөөсү айтты, эми өткөндө булар бизге бир кой берип, бизди баягыдай кылды. Эми бир вариант дипломатия кылайлы, ушуларга жооп алып берели, бир кой союп биз чакырайлы тигилерди. Анан бир аксакалдын үйүндө шорпо асылып, анан мен барып мечитке барып айттым, кечинде келгиле, сүйлөшүүнү баштайлы. Биз отуруп калдык. Силерди биз кечинде сүйлөшүүгө чакырабыз десек, кечинде анан күтүп отурсак келбей коюшту. Анан эртеси күнү баягы шорпо менен эттерин баарын турат ал жерде 6-7 аксакал, биз нени жейбиз? Анан челектерге салып алып бардым мен. Алып барсам эшик тоозда туруп анан чоң бычагы менен кесип өзүмө жедирип, уу кылып келди, эмне деп ойлоду окшойт. Ар жеринен жедирди дагы алып кирип кетишти. Жана коюн эттерин чакага салып алып, сиз байектерге алып бардыңызбы? Алып барып анан кече чакырсак келбей койдуңар десек, чыкты, алып кирип кетти. Анан мен болсо барып, анан 2 байек келди мага. Келип сүйлөшүп отурабыз, ошол жерде бир окуя эстен кетпейт да. Экөө эки жагымда. Бирөөсү айтат, бычагы үстүндө тиши бар экен. Мына бычакты көрдүңбү дейт, наркы шеригин айтып атат да. Адамды дейт кыйнабай, капырды дейт кыйнабай өлтүрүш керек дейт. Мына менин бычагым ушундай жүрөккө сайсаң дейт, моментально кетет дейт. Кан аба кирет, кетет дейт. Сиздин көзүңүзчө атай угузуп айтып атат. Мен ортодо турам. Анан бир учурда Беркис айтты, сайышты билиш керек дейт. Сайып эле албайсың да дейт, сайып туруп бурап алыш керек дейт. Мени көрсө булар мени баягыда кылып атабы билбейм. Аябай мен ошондо жаман абалда калдым да. Анан өздөрүнүн тагдырларын сөз кылып, бири-бири менен сүйлөшүп аткан сөздөрүн угуп калдым. Булар көрсө жана Өзбекстандан чыккан эмелер экен да. Биз курактуу эле балдар экен, көпчүлүгү. Бизден да жаштары бар. Айтор баягы койдун башын куйкалап отурсам, баягы үйдүн ичинде, мечиттин маңдайында да, үйдүн ичинде Турсунбек байке
аксакалдар менен бакылдап аябай жакшы сүйлөшүп отурат. Мен болсо баштык уйкалап сыртта отурсам, мечиттен бир 10 ашык байек аябай катуу ылдамдык менен келе жатат. Алардын ылдамдыгын көрсөңүз, ал бизди жок кыла турган настрой менен келатканы байкалып турат да. Каттуу басып келет, жүгүрүп келет абы. Жүгүрүп шунчалык бир күч менен келет да. Жок кылып таштайлы деген настрой мененчи. Онун келип эле дарбазанын эшигин тээп кирди. Мен болсо бир колумда бычак турат. Жок дегенде бирөөсүнө сайып болсо да эме болом деп атам да. Десем, таштап бычагыңды деди, мылтыкты эме кылып алыстан эле. Бычагын таштасам, эми көзү азырда эсимде да. Аябай агрессивный. Бүт барынынчы. Бизге жана кетип атканда эскерткен болчу да, бул аябай ушундай жырткычтар деп. Ошол абалды мурдагыларда мынчалык агрессияны байкаган эмес элек. Мындай кылган эмес болчу да. Анан ичкертте десем 5-6 чуркап эле кирип кетти. Мен алдымда 5-6 калышты. Баары монтуп турат. Командос азыр жок кылабыз депчи. Аксакалдардын баары качып чыкты. Кыйкырык башталды. Баягы Турсунбек акун да бир учурда кыйкырып баштады. Не болду деп отурам, бир учурдан кыйкырык басаңдап токтоп калды. Бул канча бир 15-20 мүнөттөн кийин бекен эсте жок. Экөө анан кийин жакшы маанай менен сүйлөшүп чыгышты. Көрсөм не болуптур? Көрсө ал ошол аймак боюнча бүт согуштук аракеттерди башкарган Абдулазиз экен. Абдулазиз. Кийин күлүп чыкканда өң башкача эле адам экен. Аябай мындай бою бирок мындай узун. Көрсө, Турсунбек акун, сен мага көп кыйкырба, сен атыңды айт мага дептир да. Анын кыйкырып көргөндөн кийинчи булар психологиялык атака кылган да. Дегенден мен баланча айтып дегенде отур мына жака деп отургузуп папкасын ачып, сен атың мындай, атаң мындай, укаң мындай, сен анча статья менен соттолгонсуң. Мен Өзбекстандын Ислам Каримовдун түрмөсүндө мына мен да сага окшоп камалып чыкканмын, сутка көрүп чыкканмын. Силерге окшогон укугу бузулгандарды коргойм деп дүйнөдө ушундай жүргөн адаммын мен деп анан Шамил Басаевдин түшкөн сүрөттөрүн көрсөттүр да Турсунбек байке. Көрсөткөндөн кийин анан баягы өзүнүн досио историясын көргөндөн кийин анан кое туруң деп анан кичине басаңдап жибип калды. Чыккандан кийин биз ушундай, бизди эл жөнөттү. Бизди атып сасаңар дагы эч ким бизге келбейт. Залог алып калып бизден 1 сом сурасаңар да эч ким бизге акча бербейт. Биз өзүбүздүн башыбызга бизди эл жөнөттү. Бизде эч кандай миссия жок. Бир эле миссия ушу элдин пикирин силерде уккула, эл ушундай деп атат. Мусулман болсок биз дегендей сөздөрдү айтты да. Кийин макуланда биз силерди изилдейли, атыбыз ким алып кетишти. Анан кандай форматта сүйлөшөбүз айтабыз деп. Ал кеткенден кийин дагы 3 күн өттү. Жок кабар. Бир күн анан куптан намазын окуп атсак, намаз окуп бүткөндөн кийин дасторкон четинде отурсак, бир 30 ай бою кирип келди баягы жерге. Кирип келип, биз силерди изилдедик, анан алар да ушу Абдулазиз баш болгон. Алар да отурду, чогуу отурдук, айтты, биз силерди изилдедик, көрдүк. Көрсө силерди чын эле эч ким жөнөтпөптүр. Силердин статусуңар жок экен. Эми силер статус менен келсеңер, силерге биз дардыбызды айтабыз депти. Деп анан ошол жерден кат жазып берди. Мен ушул жерде, ушул окуяда бир Турсунбай Бакир уулунун бир айткан оюна макул эмесмин да. Ал айтып атпайбы, жана силерде бир Турсунбек деген бар экен, биз ал менен сүйлөшпөйбүз деп айтты депчи. Мен Бакир уулунун айтканын айтып атасыз. Бакир уулу сиздин эмеңизде подкастта ошол сөздү айткан экен. Мен ушуну жокко чыгарым келет да, күбө болгон киши катарычы. Ошол жерде биз чечтик деди Абдулазиз. Сиз менен сүйлөшөбүз деди. Турсунбек акун менен. Сизге биз бир гана нерсе, Кыргыз бийлиги Аскар Акаев сизге статус берсин деди. Дипломат деген мамлекеттик статус берсин. Жаныңызга бир генералды кошуп келиңиз. Эч кимибиз тийбейбиз. Анан биз өзүбүздүн ойлору, талаптарыбызды айтабыз. Анан сиздер биздин талапты аткарыңыз. Азыр сизге талапты айтсак, эч нерсени аткара албайсыңар. Силер никтосуңар деди да. Деп анан ошону кагаз түрүндө жазып берди. Көрдүңүзбү? Бул озек айтылбады, бул кагаз түрүндө, бул азыр архивде деле турса керек, ошол кагаздарчы. Мындай жеткенде Турсунбай байке жана Бакир уулу ушул жерде бир аз туура эмес айтып койду деп ойлойм да.
бир эле силер менен сүйлөшөбүз депчи, дипломаты бул сентябрда болуп аткан маселелер да. Сентябрдын башында, бири 3-4-төрүндө, 5-теринде болуп аткан нерсе. Бул кишилер октябрда баштады да переговорду. Анан мамлекет ставканы Турсунбай Байкеге берип койду да, Бакир уулуна. Бул киши эгерде статус бергенде биз анан катты алдык. Мен окуяны уланта берейин. Ушул жерде унутуп калбайлы. Ошол Бакир уулу туура эмес айтып койду. Негизи момундай болгон деп атпайсызбы? Анан андан бери канча жылдар өттү. Бир мындай жолугуп калып ушундай учурлар болду. Ким менен? Турсунбай Бакир уулу менен. Мындай ушундай болду эле, сиз ушул жерде туура эмес айттыңыз, мындай болгон деп айткан учур болду, ыңгай. Бул биринчиден ал кишинин мен мындай пикирде жүргөнүн сиздин подкасттан кийин билдим да. Мен ошол айткан сөзүн гана төгүнгө чыгарым келип атат да, жанагы мен менен гана сүйлөшө, Турсунбек акын деген менен так сүйлөшпөйбүз деп айтып атпайбы. Ошол цитатасына мен тактоо киргизим келип атат да. Түшүнүктүү. Уланта бер. Анан биз катты алып, анан жөнөдүк Кыргызстанга. Эртең менен ушунчалык куштай эрте турдук, бизге уруксат беришти да. Чек арага посторго айтылды, бара бересиңер деди. Катты алып кайтып келе жатабыз. Анан кыскараак жол бар экен, ошол жол менен келсек, Сары Тала бул жолду бир 2-3 километр бекен. Аябай мындай тегиздикте жалаң жерде көрүнөт экен да. Анан ошол көргөнүбүздө сүйүнүп кетип турсак эле бизди снайперлер атып баштады. Өзүнүн Кыргызстандын. Себеп былк эткен кыймылгалар бир сүркөсөт экен да. Алыстан карап турупчу. Кадимгидей октор жаныбыздан өтүп атат. Жата калабыз, тура калабыз, жашынабыз. Анан Турсунбек Байкенин бир кызыл жемпири бар эле. Ошонунан бир эмеге байлап туруп, узун бир таякка байлап туруп, анан ошону желбиретип, калпагыбызды булгалап атып, араң түшүп келдик да. Келсек, бизди ал жерде күтүп атыптыр тийиштүү органдар. Эми силерди тааныбаганынан ошентти да, алыстан көргөн. Анан ал атып деле коюшу мүмкүн эле. Биздин аскер балким мындай сынап деле коюшу мүмкүн да. Эми эгер куралы бар болсо биз менен атыша турган адам, ниет менен келаткан адамдар бекинип калып чыкпай коюп же кайра жооп берип дегендей. Анан кыскасы ал жерде бизди күтүп аткан экен. Мени 2-3 бөлүп кетти, Турсунбек Байкен 2-3 бөлүп кетти. Ошол жерде Турсунбек Байкен айтканы эсимде да. Менин балам. Мен баягы катты жазып атканда бир эпизодду айтып коеюнчу. Ошол жерде Абдулазиз тамашачынга салып туруп мага эме кылды. Бул жигитти деди, бизге таштап кетиңиз деди. Сиздер кеткенден кийин бизде дагы бомбежка болбосун. Биринчиден ишенип отурайлы силерге. Экинчиден бул бала жаш экен, бул баланы биз тарбиялап алабыз деди. Сиз ары бери жакшы кызмат кылып, койлорду чакага салып, ары бери кызмат кыласыз. Бизден ал кызматыбызды деле көргөн жок. Болгону баягы жерде жап-жаш болуп турсак, экинчиден жана өздөрүнүн коопсуздугуна ойлонду да, бирөөңөр калгыла дегендейчи. Анан мен болсо турам, ортодо эмне дешти билбей турсам эле Турсунбек Байкен катуу ушул жерде жооп берди да. Бул менин балам болот деди да, бул менин жанымдан артык деди да, аябай катуу айтты. Мен бул кишиди алып кетишим керек деди. Дегенден тамашага салып, анан болуптур деп жөнөткөн да. Баягы жерде бизди өзүнүн атайын кызматтарда тияка бөлүп кетип атканда, ошол жерде да бакырып атат да, мени эме кылыпчы. Бул жаш жигит кыйла депрессия болуп калды, кыжалат болуп калды. Буну ар ойго салып, ар нерсе сурабагыла башын ортуп. Мен жооп берем деп атат да. Өзүздүкүлөрдүн колуна өткөндөн кийин да ошентип атат. Мени тияка 2 бала бөлүп, мени Турсунбек Байкен бул жакка 2 бала бирок аябай жумшак мамиле менен. Эми бирок ошол биздикилерге ошо атайын кызматтын колуна жеткенге чейин жанагы боевиктерден эми кутулдуңар да. Кутулдуңар, анан кийин ошондогу сезимдер кандай болду? Мындай Кудай, аман калдыкпы деген мындай сезим болдубу? Сиз өтө мындай таасирдүү моментинде берип атасыз да бул суроонучу. Мына суу ичип атабыз. Ошол бизди атайын кызматтар тосуп алган жерден 1,5 литрлик баягы бөтөлкөдөн суу кармап турган экен. 1,5 литрдин бирөөсүн ошол жерде туруп ичирдим. Карасаңыз, болбосо биз сууларды кечип келдик, дарыяларды кечип келдик, суу ичпеппиз. Себеби баргандан келгенге чейин стресстик акыбалда жүрдүңөр да. Экинчиден шундай кудуңдап сүйүнөсүң, сен өзүңдүн мекениңе өттүң да. Мен ошондо
баягы көз карандылыктын курал менен жанагы барымтада жашагандагы жана абал менен салыштырганда кадырын ушунчалык сездим да. Сен өзүң да эркиндиктин кадырынчы кенен ары бери баскан, каалаган жагыңа жүргөн. Ошого чейин анча маани бербей жүргөн нерселерди мындай сездиңиз да. Экинчи бөтөлкөнү жарым ичип салдым. Элестетиңиз, азыр биз 1,5-2 литр суу иче албайбыз. Баягы жерде суу ичкенден кийин жанагы өзүбүздүн аскерлердин менин көзүмө көрүнгөнү ушунда ар бирин бетинен өпкүм келет да. Ар бирин кучактап алгым келет. Анан мени ушунчалык бооруна тартып жанагы өзүбүздүн атайын кызматтагы агаларчы мени өмүр баяным бүт билип алыптыр. Бирөөсү тууганым болуп чыкты, дагы бирөөсү бир нерсе болду. Машинеге салып анан бизди эмеге алып келди. Блокпост генштабка алып келди. Анан бизди алып келип аябай жакшы кылып баняга киргизип эс алдырды Баткен центринде. Анан генштабка келгенибизде Турсунбек Байкен өзүн эле кимге генералга кирип кетип атат да. Чотбаевка. Анан артынан мен да кирип бардым. Кирип барсам ошол жерде баары тегерене отуруп, анан биз жана катты бергенибизде катты анан факс аркылуу жөнөттү тиягачы. Менимче ушул президенттин Катты болгондо генерал Шамкеев жазып берген кат. Жок, алып келген да, ал эчак келген. Эчак эле жүргөн. Ал Сүйүндүк Байке биз келсек ошол жерде жүрүптүр. Тигил жанагы Мужахит жазып берген. Мужахит жазып берген, Абдулазиз жазып берген. Атайын статус менен мындай өкүл жаныңарга бир генералды алып келгиле деп жазган каты жөнүндө сөз болуп атат. Сүйлөшүүнү баштайлы. Биз ачыкпыз. Биз силерге добуз жок, бирок талаптарыбызды айтабыз. Биз баягы барымтада жаткандарды бошотушубуз керек болуп атпайбы? Максатыбыз. Алардын талаптарын угушубуз керек болуп атат. Кандай шарт менен силер бошотосуңар деген. Бизге айтпай койду да. Катты бердиңер ошентип анан. Анан тияка ОЗ2-де окуп берди, факс түрүндө жөнөттү. Анан алар айтышты, жигиттер барып эс алсын. Анан эртең кеңешели деди. Бизди алып барып эс алдырдык. Эртең менен келсек, дагы бир катты даярдап коюптур биз тарап. Генштабка келсек, биз жок, Зардалга вертолет менен генерал жөнөтө албайбыз. Себеби гарантия жок. Экинчиден, силер менен сүйлөшө турган болсок, нейтралдык зонада сүйлөшөбүз. Ал Сары Тала. Эч болбосо Сары Тала депчи. Эми ал катты да алып барыш керек. Деп турсам, Турсунбек Байке мени карады дагы эле, сен барбайсың деди. Бекен келди, Бекен менен барып келем деди. Бекен Назаралиев. Бекен Байке как раз барып калган экен. Ошол штабта жүргөн экен да. Анан экөөсүн бул жолу биз баягында эшек менен жөө жол менен барганбыз да. Экөөсүн вертолет менен, тиг учак менен эле Сары Талага жеткиришти. Анан Турсунбек Байке ага чейин жолду көрүп келген, өзү эле түп-түз кыска жол менен ал өтүп кетти. Кечинде барып, ошол күнү барып, бир кече жатып, эртеси күнү кайтып келип калышты. Келгенден кийин Турсунбек акын экөөбүзгө катты берди, анан биз анда кеңешели кийин жолун айтабыз деди, кийин келе бердик. Эртеси күн бизге бир вертолетту мамлекет камсыздап берди. Тургунбайды Ошко, Турсунбекти Бишкекке жеткиресиңер дегенде, мамлекеттин тапшырмасы менен. Анан экөөбүз учкучтар менен анан вертолет учуп келе жатабыз. Кызылкия билбейм, ошо Кадам жайдын үстүнө келгенде экен. Анан сигнал келип калды, Чоңолайда согуш болуп кетти, туруптар бар, ранендер бар. Ошолорду тез арада Ошко жеткириш керек. Анан бизде сурап калды, кантели? Алып кетелиби, же силерди жеткирелиби? Силер эмне десеңер ошондой кылабыз. Турсунбек Байке заматта жооп берди. Андай абалда болсо айдагыла Дарат коргонго. Анан Дарат коргонго бардык. Силерди салган боюнча эле. Орун бар да. Барсак эле ал жерде даптар туруптур. Менимче ушу 2 туруп, 2 өлүк. Анан бир 3 жарадар да. Баарын алып кирип анан жаткырып, баарды онтологон жатат, туруптар жатат. Вертолет мында бир көтөрүп туруп кайра конду. Азыр караң кирип калды, ориентацияны табыш кыйын. Бүгүн жатабыз бул жакта. Анан ошол күндө Дарат коргондо калып кеттик. Түнү ошол жерде анан мен макала жаздым да. Барымта жаткан 9 күн, өмүрдүн 9 күнү дегенчи. 9 күн жаткан экенбиз. Ошол жерде түнү менен отуруп, баягы бүт көргөндөрүм, билгендерим баарын жаза бердим. Күндөлүк сыяктуу эле. Монда аппак баракта ошо ооруканада мага медсестралар барак берди, ошого бүт жаздым.
уктаган жокмун, түнү менен жазып, анан мен эми өзүмдүн миссиямды аткаргандай өзүмө канаттанып атам да, заманга жөнөтүшүм керек болуп атат. Вертолет менен көтөрүлүп, анан эрте менен келип бизди Ошто аскер военный частка келип кондук. Ошол жерде аскерлер мына Ошко келдиң, кете бересиң, кете берем деп, мен тез переговордук пунктка жетишим керек да, максатым. Тез жетишим керек, баягы макаламды жөнөтүшүм керек. Кетип калам, мен бул жака өзүм кетип калам дейм. Баягылар эми кеңешип атат, антипинтип атат, эч нерсеге карагым келбей атат. Анткени мен билет элем, ал жерде маршрутка өтөт да. Переговордук пункткачы. Тиерде эми мындай жан, өмүр, өлүм маселеси болуп өлтүрүп деле коюшу мүмкүн эле, анан болбой эле баягы материалды гезитке берип үлгүрүшүм керек деген маселе болуп атат да. Ооба, анан баягы макаланы алып келдим дагы эле, түз переговор. Маршруткага отурсам баары мени карайт, бомуш депчи. Кийимимде түз калган эмес. Баягы көйнөктөрүм жууган эмес, өзүбүз жуунганбыз, бирок кийимибиз ошол бойдон да. Баягы бут кийимим бир тапаны жок, монтип басып. Анан кыскасы переговор пунктка бардым дагы эле, факстан заказ кылып туруп, Замандын Бишкектеги офисине макалам жөнөттүм. 12 бетпи, 13 бетпи ошондой макала болчу. Жөнөттүм да анан жеңилдеп, анан офиске келдим. Замандын офисине келип, эшиктен ушундай кирсем, долбоордо 2-этажда болчу. Мурат байке мени жөнөткөн байке. Кал болуп. Ушуна отурган столунда отурган экен, мени карайт дагы. Учуп келди го. Келип мени кучактап алып буркурап ыйлап атат. Мен да жаман болуп кеттим. Анан мындай диван бар эле, диванга отуруп, Тургунбай сен келдиңби? Сен келдиң деп аябай кайра сурайт. Келдим десем, тез үстү башым карап, анан такси чакырды, сен үйгө бара бер, мен кечинде барам, анан сүйлөшөбүз. Чогуу жашайт элек да. Анан үйгө барсам, кечинде келди. Макаланы бекер жөнөтүпсүң деди. Сени Бишкекке чакырып атат деди. Редакцияга. Мен ойлоп атам, мага жакшы гонорар берсе, жана бут кийимим баягыда болгон, жаңы бир бут кийим алам деп. Эртеси күнү такси менен Бишкекке бардым. Барсам, Ахмет Куш деген Заман газетанын генеральный директору бар эле, аябай мындай сүрдүү түрк киши эле, кыска сүйлөгөн. Узун кабинет бар экен, кирсем, отур деди. Отурсам, бир кагаз менен ручканы берди. Не кылайын десем, арыз жаз деди. Эмнеге антет? Не деп десем, сен же статья менен кетесиң, же өзүң эркиң менен жаз арызың деп. Анан баягы жерде туруп, анан неге мындай десем, сен неге фактка жөнөтөсүң материалыңды дейт. Билесиңби, ал сен жазган макала канчалык кооптуу экенин. Ал макалаң чыкпайт газетага дейт. Себеби баягы жерде жүргөндө мен мээмде кээ бир баягы критерийлерде, түшүнүктөрдө өзгөрүү болуп калган экен да. Мен аны өзүм байкабайм да. Не тигилер тарапты анча мынча жерин туура эле деген жактарда барып экен жазганыбыз. Жүргөн жана мен балдар менен сүйлөшкөнбүз да. Кээ бирлери Өзбекстанымды сагындым деп буркурап ыйлаган өзбектер бар эле да, жаш балдарчы. Аларда жазганмын да. Мекенимди сагындым деп Ислам Каримовдун саясатына өздөрүнүн дарттарын айткан да. Бизге зарыл эмес мынтип жүргөн. Биз өзүбүздүн тынч топурактарыбызда ата энебиздин жанында болсок, эмне үчүн болбосун? Мен ушу жолдо каалап келди дейсиңби деп ушунду буркураган моменттер болгон да. Мен болгондой жаза бергенмин да. Макалаң чыкпайт, экинчиден сен бизде иштебейсиң мынакей. Сени биз ал жака жөнөтпөдүк эле. Сен эмне кетип калдың? Сен билесиңби, бир нерсе болуп кеткенде биз редакциябыз эмне болот эле? Сен үчүн канча адам камалып кетет эле? Деп аябай мени катуу эме кылды да. Жапчаш балам, мен андай эрежелерин каяктан билем? Намыстын күчү менен кирип кеткенбиз да. Кыскасы кийин баягы жерден кеттим иштен. Келгенден кийин анан демек ал жетекчиңиздин айтканын туура эле көрүп, эч каршылык көрсөтпөй өз арызыңыз менен жазып кеттиңиз жумуштан. Айра университетке келсем, чындыгында мен өзүм анча байкабапмын, бирок Тургунбай Алдакулов деген Азаттыкка чыгыптыр, гезиттерге, Асаба гезиттерине чыгыптыр. Элдин баары менин атымды угуп, бул жакта BBC-ге чыгыпмын. Элдин баары таанып калыптыр да. Аябай популярдуу адамга айланып калыпмын да. Мен аны каяктан билем? Келсем, мына университетте студенттик сенатка шайлоо башталган экен. Ректор чакырып, анан төрага болуп иштейсиңби деди. Каныбек Раматылык Каныбек устатыбыз, давай бул жакта иштейбиз, газетаң токтот деди. Макул деп университетке кирип, анан студенттердин арасында жаштар лидери болуп.
Эми Тургунбай мырза негизи мен атай ушу көп сөздү бөлбөгөнгө аракет кылып, ошол башынан баштап барымтага түшкөндөн баштап ал жерде көргөндөрүңүздү, анан кантип ал жерден бошогонуңузду учкай мындай өтө майдалап болбосо дагы учкай айтып бердиңиз да. Эми суроолор эми башталат. Ошол жерде эми өзүңүзгө байкалбаган менен психикалык бир өтө бир сокку алдыңыз да. Анткени жана суу ичип атканда дагы ошончо суунун баарын ичип ийдим деп атпайсызбы? Бул стресстик акыбал да. Ооба да. Анткени ошол мындайча айтканда баш кесерлердин, ал сиздин Тургунбай алдак болуп экениңизди да билбеген, кааласа каалагандай союп же атып салганга мындай мүмкүнчүлүгү бар кишилердин арасында жүрдүңөр да. Анан ушу бүгүнкү күнгө чейин ошол стресстик акыбалдын ошол мындай бир тарс деген үн укса же ошондой бир камуфляжчан ошондой мындай мужакеттерге окшогон бирөөлөр көрсөңүз мындай селт эткен бир психикалык бир чочуган акыбалдарыңыз калдыбы? Менимче тескерисинче кайра аң сезим жан дүйнөдө бир мындай чыңалуу, күчтөнүү болот окшойт. Тескерисинче мен азыр анчалык оор кабыл албайм да. Андан кийин 2 согуш болду биздин Лейлектечи. Мен атамдар ошол жакта калып кетип атпайбы, барымтада. Чек ара ошондо да ачылбады, мына акыркы Тажикстан менен болгон. Ага карабастан мына Өзбек өтүп барып, ошол согуш болуп аткан талаага кайра кирип кеттик да. Өзүнүн калып кеткен ошол жерде биздин айылдаштар менен барып, айылда эч ким калган эмес. Бирок оштон эптеп жол таап барып жетип барып 2 күндөн кийин баягы согуш болду. Бул тескерисинче баардык болгон нерсени болгондой кылып кабыл алып, мындай өтө эле бир кинодогудай кылып апыртпастан реально болуп атат, душман. Себеби мындай сураганымдын себеби ошондой стресстик акыбалда калгандар анан баары бир кийин дагы ошо өмүрүнүн калган бөлүгүндө дагы өмүр өткөнчө ошо таасир этет деген дагы ошо нерселер бар да. Андай болбоду окшойт. Бирок 1-2 түштөрүмдө азыр деле кес болот. Түшүмдө кадимкидей мени террористтер аткан учурда жаным чыккан абалдарын көрөм да. Жаным чыккан, ата-энем менин баягы жасатыма келип ыйлап аткан учурларын өзүм жаным бөлүнүп карап, ошону көп болот ошондой момент. Ошол Баткенде, Лейлекте, ошол чек ара тушта кошуна ошо өлкөлөр менен жашаган ошондой биздин ошол кыргыздар ошондой акыбалды кайра көрө берип, террористтин деле жана анча-мынча ошол эл арасындагы ошо кошуна өлкөлөрдөгү тентектериндеги жаман жоругун бир көрө берип, мындай бышкан, корккон эмес, бышкан бир иммунитет пайда болот окшойт негизи. Мисалы үчүн сизде гана эмес, деги эле ошол чек арада тушта жашаган кыргыздарда кандай дейсиз? Туп-туура. Мисалы ошол айтып атпаймынбы, жана аксакалдар болгондой кабыл алып атат да. Биз бул жактан эми элестетиңиз, биз го кайтып чыктык барымтадан, А тигилер жашап атпайбы? 6-7 аксакалчы. Алар каалаган күнү жок кылып коюшу мүмкүн да. Балким баягы тиг учактар дагы бизге өтүп атат, Байбектерди тазалайбыз деп атып, аларды байбектер барымтада кармаган жок. Болгону биз кетсек эмне болот деген баягы мекенибизди алдырып жиберебиз деген күйүт менен ошол жерде өлсөк да ушул жерде өлүп кала берели деген ой менен жашап атат да. Жүрөп басып куралын тияка бияка көтөрүп алып. Кыргызстандан жана малын кайтарып келгиле деген балдар аркылуу кабарып кетип атат. Ата-энеңди чыгарып кел, биз алар менен согуша албай атабыз депчи. Ага карабастан өлсөк өлүп кала беребиз деп ошол жерде жүрөт да. Ошол жанагы байбектердин көрдүңүз, эми баарын болбосо дагы айрым бир кайсы бир сандагы байбектерди көрдүңүз. Ошол байбектердин жүрүм турумунда сизди эң бир таң калтырган нерсе эмне болду? Эми алар деле мен аларды айтат элем, мындай тагдырдын бир аларга чейинки бир муундарынын жасаган тор эмес кадамдарынын акысын берип, ошолордун жообун берди да байкуштарчы. Арасында көпчүлүгү мен ушу жана балдар менен сүйлөшүп атканда айтып атпайбы, кантип бул жака келип калдың деп сураймын да. Айтат, мен университетте окуганмын дейт. Колледждерде окуган экен. Не болду дейт? Бир күн баягы Наманганга ким Ислам Кариев баргандан кийин аябай ал жерде радикалдык топтор аябай жаман абалга калтырат да. Эртең эле жарыялайсың. Өзбекстан ислам мамлекет деп жарыялайсың дейт. Ал эмгичекте видеосу турбайбы YouTube'да? Жепте баягы жерден чыгып кетиштин айласын кылып макул деп чыгып кетеби?
Анан кийин ошол жерде видеолор бар да. Бир күн келсе атасы жок. Каяга кеткенин эч ким билбейт. Органга барса билбейбиз дейт. 2 күн келсе дагы акеси жок. Анан не кылат? Апасынан өлбөсөң болду, качып кет дейт да. Каяга качам? Ошо мезгилде билебиз, Тажикстанда баягы граждандык согуш болуп, тартип жок, мамлекет көзөмөл кыла албайт. Анан белгилүү бир агым ошол жакынан агып чыгат да, лидерлер менен биргеликте. Алып барып мына жактан Афганистанда жана талибандар менен чогуу, Тажикстандын тоолорунда анан ошол жерде лагерлер түзүп, анан баары ошол жерге жинала берет да. Айтып атпайбы, ушу биз кантип келгенибизди өзүбүз деле билбей калдык дейт. Мен террорист болом, атышам, согушам, мен жихад деген түшүнүк менде болгон эмес дейт. Мен ниетим дейт, жакшынакай ата болуп, жакшынакай адис болуп, мамлекетке кызмат кылуу болгон дейт. Мындай тагдырдын ушундай бир ар түрдүү кырдаалы менен ошол кырдаалга барып өзү каалабаган бир кырдаалдын бир туткуну курманда болуп каалагандар бар, башында туруп ушу эптеп Өзбекстанга өтсөк, ушу түрмөлөрдүн эшигине эле жетсек колубуз. Түрмөлөрдө алардын кыялында тирүү деп атат да, баягы атабыз да тирүү, агабыз да тирүү. Эсебинде 100 миңден ашык биздин аскерлер түрмөлөрдө тыгылып турат деп өздөрүнөн бир фантазия түзүп алган да. Тирүүлүк экенин эч ким билбейт. Алардын оюнда бир түрмөлөр турат, ошонун ичинде биздин аталарыбыз зордук зомбулук көрүп кыйналып жашап атат. Барып эптеп ошо түрмөнүн оозун ачсак, бүт жайнап Ислам Каримовдун бийлигин кулатабыз деген ишеним болгон. Түшүнүктүү. Эми мына Баткен коогалагын ушу чагылдырууда журналисттердин миссиясы да булчу. Анан ошону канчалык деңгээлде ошол кезде агын ак, карасын кара деп суу кошпой, эмоция кошпой так чагылдырылып турду маалымат каражаттарында деп ойлойсуз? Биздин согуштук күч кубатыбыз, даярдыгыбыз жок сыяктуу эле, медианын деле анчалык толук кандуу күч кубаты болгон эмес да. Техникалык жактан, тажрыйба жагынан, согуштук теманы чагылдыруу маселесинде мисалы мен деле ошол эл аралык гезитте бир нече семинарларды ошондо бизге уюштурат болчу. Эл аралык стандарт дегени бул тарапты бересиңби, экинчи тарапты да бер дегендей. Тилекке каршы мен келгенден кийин айрым гезиттерди көрдүм, сайттарды көрдүм. Эч бир чындыкка дал келбеген маалыматтар чыгып кетиптир. Же кургак эле, жөнөкөй эле. Анан бирөө жазып атат, ал авторду да тааныймын. Эми ушунчалык бир жаш баланы алдагандай кылып гезитке макаласы чыгыптыр да. Мен бардым, анан короодон айнектен карап турдум. Анан булар куралдар менен тияк өттү, бияк өттү дегендей бир макалаларды жазган да. Баягы боло берет дегендейчи. Эми карапайым эл ошо гезиттен окуп ал нерселерге да ишенди да. Эми бул байкушта барып ошол короонун ичинен чөптүн арасынан карап келген турбайбы, байөктерди түсүн көрүп келген турбайбы деп кабыл алды да. Бирок ишене турган нерсе эмес да. Ошондуктан бул жерде биздин маалымат каражаттар чын эле куралдуу күчтөр сыяктуу өзүнүн тажрыйбасыздыгын, алсыздыгын көрсөттү. Анан экинчиден мамлекет өзү бир чечкиндүү бир кадам, бир позиция тута албаган үчүн мамлекеттик медиалардагы, жалпы эле маалымат каражаттардагы бир маалыматты бир бергенге батынып бир ак же көк деп бере албай атты да, ар тараптуу өзүбүздүн аскерлердин кетирип аткан каталарын, мисалы жанагы Зардалдан аскерлерди алып чыгып кетип атпайбы? Ал боюнча сиздин подкасттарда аябай жакшы айтылды да. Ошол өтө чоң ката болгон да. Анан дагы тиги журналисттер жөнүндө айтып атам да. Тиги ошол 99-жылы башталганга чейин деле ошол жакта жана антип шойкомдуу бир кишилер жүрөт, ар жак бир жакта деген анча-мынча ушундай медиада бир маалыматтар пайда болгондо Коргоо министрлигиби, аскерий жетекчиликпи ошо жерге барып, ошо Баткенде аскерий жетекчилик жүрөт деп, анан бул жактан айрыкча баягы орус тилинде чыккан гезиттердин, журналисттерин, жана Дела номер, Вечерний Бишкекпи, дагы бир топ ошо орусча журналисттер барып, Коргоо министрлигинин ошол жердеги бир штабына барып, анан ошол жерде ошо орус тилиндеги маалымат каражаттары көбүрөөк айтып атты окшойт. Бу жерде баары жайында, коркпой эле коюш керек, биздин армия алардын бизин кайтарат. Бул бир болбогон эле нерсе экен деген сыяктуу мындай муну анча элесе албаган бир мындай маанайды түзүп койду окшойт да медиада. Кандай ойлойсуз? Туптуура. Ошо мен жана бисмилла деп чыккан менин алгачкы кадамым ошо орус медиасынын таасири чоң роль ойноп атпайбы? Үйдө отурабыз,
Алардын тик учагы мына сиздин подкасттарда ал боюнча да айтылды. Орустардын тик учагы кадимкидей зарданын үстүнөн өтүп жатат да. Демек ал жерде камералар иштеген. Камеранын аябай бир зуму күчтүү камералар менен кадимки жана айылдын ичинде жүргөндөй кадрларды көрбөдүкпү? Айылды аралап жүрүп тарткандай кылып тарткан да. Анан ошол видеолорду көрүп, демек маалымат каражаттардагы биз маалыматтын булагы орус медиасы болуп атты да. Андан башка дагы ошо журналисттердин ошо болгон окуяны болгондой калыс коркунучтуулугу болсо, чындап эле бул коркунучтуу, бул олуттуу нерсе экен, ой, эл журт, коом деп берүүсүнө журналисттерге эмне дагы кандай факторлор тоскоол болуп атты? Эми жана биринчи айткандай тажрыйбасыздык, анан техникалык даярдык төмөн болгон. Бирок ошол эл аралык медиадан, Азаттыктан көп эле журналисттер барып ошол жерде иштеп атты. Штабтан алар көбүнчөсү маалыматты алып атты. Анан бул согуш темасы өтө назик тема экен да. Азыр өтүп кеткенден кийин ар ким ар түрдүү ракурстан өздөрүнүн жасаган эмгегин айта беребиз. Бирок ошол учур адам башына келгенде бир калемиң дагы жүрбөй калат да, эмнени жазайын, эмнени айтайын депчи. Бир сөз ашыкча, бир сөз кем дегендей. Ошондуктан көп эле материалдар чыкты, бирок ошол учурдагы кырдаалды ачык бергенге мүмкүнчүлүк болбой атты да. Ооба, сизге кошулам. Ошол жерде согуштук кырдаалда бир сөздү айтып койсоң, бир чоң бир коомго, элге зыян кылып коюшу мүмкүн, бир нерсени айтпай койсоң дагы зыян кылып коюшу мүмкүн. Анан бирок сиз өзүңүздүн көзүңүз менен барып ошол жерде өзүңүздүн демилгеңиз менен жана Турсунбек акун менен кошулуп барып көрүпсүз. Ошол жердеги реалдуу көргөн картина менен аскерий жетекчиликтин отчет иретинде бул жака берип аткан маалыматтардын ортосунда мындай айырма барбы? Айырма өтө көп болгон да, аябай көп болгон. Бул жактан жана ошо биз эмне үчүн бул балким 200, менин көзүм менен көргөнүм 200 байык да. Балким 300 болушу мүмкүн, билбейм канча киши. Мындай карап көргөндө саналуу эле террористтер кирди да бизге. Анан ошол саналуу кишини биздин жана аскерлерибиз аябай чымырканып, бизге команда болбой атат, биз кирип эле тегиздеп чыгып кетебиз деген солдаттарды да көрдүк. Спецназ балдарынчы. От жанып турат. Бирок команда жок. Команда жок. Анан аябай мүңкүрөп, кыйналган аскерлерди да көрдүк. Жап-жаш балдар. Жап-жаш мындай кичинекей, эч кандай согушту көргөн эмес балдарды да көрдүк. Алдыңкы саптарда ошолордо турганынчы корконуп жүзүнөн эле көрүнүп турат да. Бул чечимдерди кимдир бирөөлөр кабыл алып атты да. Ошол ар бир кадамды кеңешип кабыл алдыбы, кеңешпей кабыл алдыбы, айтор Кыргызстандын ошо бүтүндүгүнө ошол жерде жооптуу адамдар туура эмес чечимдерди кабыл алгандыгынын кесепети бул согуш 2 жылга узарды да. Тургунбай мырза, эми сиз журналистсиз, медианын адамысыз, аскер адиси эмессиз. Мун стратегиялык жактан, тактикалык жактан ушу кыргыз армиясынын кемчилигин мындай аскер адам эмес, тек гана ушул аскер адамдарын, кайсы бир күч түзүмдөрүнүн кишилери менен эми журналист болгондон кийин сүйлөшөбүз. Алардын элге жарыя айтпаган пикирлери менен дагы кабарыңыз бар дегендей. Ошол кыргыз аскерий жетекчилигинин, армиясынын стратегиялык, тактикалык жактан кемчиликтери кандай болду деп ойлойсуз? Мисалы мен кемчилик деп айтпайын. Болгону балким эске алганда жакшы болмок беле деген ойлорум бар. Биринчиден, бизде билесизби, согуш деген тема чыкса, ушундай адамдардын башына бир ситуация түзүлсө, алдыңкы сапка же болбосо көбүрөөк басымды Афган согушун көргөндөргө коет да. Бул деген генерал болобу, же полковник болобу, билбейм, офицер болобу. Бул Афган согушун көргөн деп туруп эле ошолорду чогултуп, ошолорду алдыңкы сапка чыгарып, ошолорго басым байкалып атты да. Эми алар тияктан согушту көрсө көрүп келгендир. Кандай шартта көргөнүн биз билбейбиз. Анан келгенден кийин демек миссия жүктөлдү, ушундай террористтер кирди. Бул жакта мергенчилерди көрдүк биз, мисалы. Аябай мындай биз тегиздейт элек, биз билет болчубуз кандай жүрүштү деп. Аларга караганда ошол Афган согушун көргөндөр деп, анан өзүбүздүн жана эмелерге запаста турган аскерлер деп, ошолорго мүмкүнчүлүк берген үчүн мен бир нерсени айтып кетишим керек. Мына Алайдан биз аскерлер салып келдик деп атпаймынбы, жана туруптарды, жаракат болгондорду. Ошол жерде жаракат болгон балдар менен акырын сүйлөшүп, медиктер менен сүйлөшкөнүбүздө бизге булар бир нерсенин мындай чекесин чыгарды да. Көрсө,
ал жерде балким бул аскерлердин өздөрүнүн бир шарты ошондойбу, суукта турасыңар, коркунучту жеңесиңер деп кичине ичимдиктерден бергенби, же өздөрү бир жактан таап келип ичкенби? Айтор ошондой кырдаал болуптур дагы. Эки тарап болуп жаңжалдашып кетип, бири-бири менен жанандырып кеткен ситуациялар болуп атыптыр. Ичкиликтин айынан. Ичкиликтин, мындай бири-бириге баш ийбестиктин, талаш тартыштын артынанчы. Мына биздин ишенген аскерлердин абалы ошондой болуп калды да. Экинчиден, жана биздин тактикалык чечимдерди кабыл алып атканда, өзүңүз жана бизге чейинки адистер, аскерлер, биз сиздин подкасттан уктук. Демек, орус чегара кызматы таштап чыгып кеткенден кийин биз эмне кылышты эч нерсени билген эмес да бизкилерчи. Анан ошол Баткен согушу бизди чыйралтты да. Каякта, кай жерде кандай чечимдер кабылаш керек, ким эмне кылыш керек экенин баарын көрсөтүп берди. Аны биз кырдаал ошондой болуп калган үчүн бирөөлөр күнөөлөшүн өзү туура эмес. Албетте. Анан маалымат жетпей атты тийиштүү жергечи. Анткени билесизби, илгерки чоңдордун азыр кичине болсо да илгерки чоңдордун айткан сөзү закон болчу да. Мисалы Маматалиев Абдрахман эке айылга барды дейт. Ошол көргөн аксакалдар айтып атат да. Бизди Зардалга келип түштү. Аябай бизге буйрук берип атат дейт да. Ат тартап келгиле депчи. Ошол жерде куралдуу күчтөр барган. Мен азыр өзүм эле барып, аскерлерди кое турган жерге коюп, тигилерди кууп чыгам деп. Туура, ал киши аябай мындай спорттук жактан дайыма машыккан, духу бийик кыргыздын азамат жигити болчу. Мен жаш кезинен тааныйм да Абдрахман экен. Бирок кеңешкен эмес дейт да. Мен акиммен бул жака мен жооп берем дегендей. Аксакалдар айтып атпайбы, бизден бир ооз сурасак кайсы коктуда жатышы мүмкүн, алар менен кантип сүйлөшөбүз, не дейсиңер дегенде биз пикирибизди айтат болчубуз. Аттарды даярдагыла деди, атты бердик, алдына салып аскерлер менен жөнөп чыгып кетти деп. Ошол жерде биз жана Зардалда туруп калган аксакалдардын пикириде ошондой сөздөрдү угуп калдык да. Эми качанкы болуп өткөн окуянын аягын чукулап, биягын чукулап, эмне үчүн мындай болду, тиги эмне үчүн тияка барбай койду, тиги барды, барбаш керек эле деген бул жомок эмес. Менимче ошол керек болсо Үркүндүн дагы, керек болсо ошол Баткен коогалаңындагы 7 апрель окуясында, Ош окуясында могу инкылаптардын дагы өйдө төмөнүн билип, агын ак, карасын кара деп мындай өзүнчө мындай баа берүү, бул менимче келечекке болгон бир шпаргалка болуш керек да. Ошол максатта ушул Баткен окуясын ушу сизден башка каармандарына эмне болду эле, кандай болду эле деп сурап атканым ошондон да. Ошон үчүн баягы менимче бул баягы мындай тема таппай калгандыктан эптеп подкастты бирдеме менен толтуралы деп эмес, ар бир окуянын мындай баасы берилиш керек. Бул плюсу болду, бул минусу болду депчи. Анан ушу жагынан алганда дагы бир суроо сизге. Бул Өзбекстандын тарап, же болбосо Тажикстан тарап, же болбосо Кыргызстан тарап, ушу 3 тарап мындай кылганда акыбал жакшы болот эле. Алар мындай кылып коюшту, ушу жагы чатак болуп калды деген сыяктуу мандемдерин айта аласызбы? Сиздин жанагы аябай жакшы баса белгилеп айттыңыз. Бул окуялар эмне үчүн талкууланып атат, талданып атат? Бул окуя адам мамлекет болгондон кийин ушундай формада болбосо башка формада, бүгүн болбосо эртең болушу мүмкүн да. Эч ким четке кагылбайт. Ошондуктан кийин болсо кантиш керек деген максатта элибиз, мамлекетибиз, тийиштүү адамдар кандай чечимдер, ошон үчүн өтө пайдалуу болуп атат деп ойлойм да. Өзгөчө жана биздин жетекчилердин чечим кабыл алуу тактикасында өтө бир катачылык бар экенин Баткен согушу көрсөтүп койду. Маалыматты балким өлкө башчы бир тараптан алып аткан, балким 2 тараптан алып аткан, эмне үчүн көп тараптан алган эмес деймин да. Өзгөчө мен ушу Зардалдын барып жана биздин акимдерди барытуудан чыгаргандан кийинки биздин аскердик тактика аябай мындай ийгиликтүү болгон да. Тийиштүү жерлерге атака болуп, аскерлер барып жайгашып, аябай мындай жакшы турган настрой мезгилде кайра чыгарып кетти. Анан ошо адистердин, демек сиздердин подкасттарда айтылган пикирлердин жыйынтыгына ойлоп караганда бул түздөн-түз ошол кол башчыга барып такалып атат. Команда ошол жактан болгон. Бүттү чыккыла деген команда болгон. Калган ортодогу генералдар билип турса дагы айла жок чыгып кетип атат.
акылга сыйбай турган чечим болуп атат да. Демек эмне болгон? Туура эмес маалыматтарды тийиштүү жакка жеткирген, ынандырган. Айрыкча чечим кабыл алып отурган кишилер ушундай окуялардан кийин бир эмес бир нече жактардан маалымат алып, анан бат чечим кабыл алыш керек экен да. Анан бул бюрократия ойлонуп толгонуп отурбай. Сиз кабатыр албаңыз, биз жай карабыз дегендей бир уч топ менен гана чектелип калганда, ушундай оркуган каталарга биздин тийиштүү адамдар жол берип коет экен да. Эми баягы Өзбекстан чындыгында биз бул жерде эл аралык келишимдер бар да, коңшу мамлекеттер мененчи. Ошол келишимдерди Кыргыз мамлекети аябай жакшы сактап берди да. Биз бул согушта ачык эле айтыш керек, биз Өзбекстанды коргоп бердик. Алар мужахиттер ачык эле айтып атат, биз кыргыз тарапка, кыргыз аскерлерине, кыргыз бийлигине бир грамм биздин душмандыгыбыз жок. Мен айттым да, мен жолдо көрдүм. Ошол соктун тегерегине бүт Өзбекстан куралын алып келип койду. Оор техникасы бар, аскер бар, бүт бар келген. Азыр Кыргызстан силерге коридор берген күндө да силер өтө албайсыңар. Кантип силер акылыңар иштөө, бизге коридор эле берсе өтүп кетебиз деп кайсы ой менен айтып атасыңар? Десек көрсөм кишилердин да үстүнөн айтып атпайбыз, жанагы тийиштүү башка сырткы күчтөр дагы иштеген да. Идеологиялык жактан, тактикалык жактан алардын дагы ал убакытка чейин иштеп койгон сценарийлеринин жыйынтыгын биз көрүп атабыз да. Жанагы балким биздин ошол жерде аскерлер чыгарып кетүүгө дагы ушу үчүнчү күчтөрдүн бул жерде кийлик күчүсү болгон да, менимче. Эми журналист катары деле тек гана ошол баткен койголагына мындай көз салып турган жаран катары деле бир нерсе ачык көрүнөт да. Эми бул жерде коргоо министрлиги биздин, ошол эле чалгын кызматы, чек ара кызматы, ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук ушул күч түзүмдөрүнөн ушул түзүмдөр активдүү иштешти да. Бирок сиздин баамыңызда ушул структуралардын кайсынысы мындай чабалдык кылды, өзүнүн функциясын толук кандуу аткарган жок? Кайсы бир жерден өтө эле мындай уктап эле, уйкусурап эле, эптеп эле мага тийбесе болду дегендей позицияда болду сиңерчи? Кечиресиз, баары. Мен бирөөсүн бөлүп көрсөтө албайм. Баарында ката болду да. Бирде экиде согуш көргөн эмес, өлкө башчыбыз бизге армиянын кереги жок деген сөздөрдү сүйлөп жүрөт, мисалы. Ошол мезгилде армияга анча көңүл бөлүнгөн эмес, чындап эле ошол жылдары такыр эле. Анан азыр сиздин ушу подкасттарда дагы ораторлор ошол окуянын көөлөрү келип айтып кетишти, жана азыркы убакытта бизде аябай жакшы, салыштырып болбойт депчи. Мен учурдан пайдаланып ушул пикирге бир нерсени кошкум келет да. Биз эч качан 99-жылдагы кыргыз армиясы менен азыркыны салыштырбашыбыз керек. Биз салыштырышыбыз керек. Бүгүн бизге коопсуздук кайсы тараптан болушу мүмкүн? Жана ошол коопсуздук жараткан душман тараптын деңгээли кандай? Анан биз 90-жылда, 99-да мындай эле аскерлердин формасы тамак ашы деп эски менен отурсак, кечирип коесуздар. Азыр биздин душмандар дрондор менен куралданып атышы мүмкүн. Туурабы? Тийиштүү IT технологиянын мыкты адистери менен өздөрүн камсыздап атышы мүмкүн да. Ошого биз ошол тараптан эгерде чын эле баягы бесплотниктер менен биз көрүп атабыз, Кудайга шүгүр, жылыштар бар. Дагы да ошол жакта ошол тылды күчөтүш керек да. Мындай азыр акыркы мезгилде согуштар көрүп атпайбызбы? Ушул жообуңузга дагы конкреттүүрөөк суроо да. Сиз күткөн, бирок жасалбай калган мамлекет тараптан ушул баткен койголаңында бир жасалбай калган негизги кадам эмне болду ошондо? Биздин элибиз башка бир сыноо келгенде, башыбызга бир сыноо келгенде бир муштундай биригип кетет экен да. Мен элди гана жакшы бир мобилизация кылгандачы, бул согуш мынчалык көп узарбайт болчу. Ошол жерде тоо таштын ар бир ордун, жолун билген жергиликтүү эл бар. Аларга мүмкүнчүлүк берилбеди да. Ошол өзүнүн башын ажалга тике карап, тобокел кадам менен канча убакытта бир паста канча бала чогулуп калып атат. Баягы жардамдар жеткиребиз, сүйлөшүүгө барабыз деген учурдачы, ошо жергиликтүү жаштардан. Бул кандай бир баягы сизге келген каармандардан көзүнө жаш алып эскерип атпайбы? Ошол күчтү ошол учурдагы кыргыз бийлиги колдоно албады. Элдин эгер ошол күчүн туура нукка колдонуп, эми алардын ар бирине колуна курал карматып берет дебестен, бир мындай акыл эстүүлүк менен бир жакшы тактика кылып, кыргыз армиянын потенциалына жараша бир башкаруу болгондо жакшы кетет эле да.
Мен бул суроону көпчүлүк ошол Баткен койголагы боюнча көпчүлүк каармандарга берип эле келатам да. Бул көнүмүштө суроодой болушу мүмкүн, бирок дагы сизге да бере берейин. Бул ушул Баткен жергесин байбектер бастырып кирген факты, бул Баткен согушубу же Баткен окуясыбы жөн эле бир локалдуу бир өттү кетти деген. Мен байкасаңыз байттан бери сөзүмдө согуш деп баса белгилеп келе жатам. Анткени бул согуш. Буну мага да караганда дагы тийиштүү аскер адамдары аябай жакшы жооп берди. Бул эч качан коголаң же окуя деп айтпашыбыз керек. Бул жакта коголаң болгудай биз өзүбүз менен өзүбүз үркүп бир нерсе болдукпу. Мисалы ал жерде кадимгидей куралчандар бастырып кирди. Эл түп көтөрүлүп, ошо мамлекет өздөрүнүн болгон күчү менен, ошол мезгилдеги шарты менен ошол жерге барып куралчандар менен согушту. Канча аскерибиз көз жумду. Ошондо биздин аскерий жетекчилигибиз стратегиялык, тактикалык жактан жакшы бышырбай, жакшы мындай ийилебей, ушундай кебеттеге туш болушту деп айтып атабыз. Ошондо сиз кандай ойлойсуз? Боевиктердин, мужахидтердин тактикасы, стратегиясы мыкты болгонбу биздикине караганда? Ошо мыкты болгон үчүн ошолор кайсы бир деңгээлде, кайсы бир учурларда жеңишке жетишип, анан биз алсыз болуп калдыкпы? Же биз тек гана бир шалаакылыгыбыз, тажрыйбасыздыгыбызбы? Ошондо кандай айтса болот? Бул суроого жооп бериш чындыгында өтө оор. Бул ошол террористтердин эми ал жерде талаа командирлери, бастырып кирген 200-300 аскеринин, террористтердин өтө бир акылмандыгы, өтө бир мындай стратегиялык кадамдарды мыкты билгендигинен ушунчалык Кыргызстандын ичине чейин кирип келди деп мен айта албаймын. Бул жерде чоң мамлекеттердин оюндары бар да. Алар маалыматты жеткирип атышты. Тияка тур, бияка тур деп, анан ага чейин дагы ошол Тажикстандагы граждандык согуштан пайдаланып ошол лагерлерин колдоп атышты. Ошол эгерде сценарий башкача болгондо, мисалы, эгерде Кыргызстан башкара албай, контроль кыла албай ошол жерден 200-300 боевикти өткөрүп салганда эмне болмок? Демек, Өзбекстандын аскерлерине барып баягы постторду, блокпостторду жарганын жарып өтүп, мисалы эгер ошол террористтердин пикириндегидей барып түрмөнүн оозуна колу жетип, түрмөнүн эшиктери ачылганда, Орто Азия бир оттун астында калмак да. Ал жерде эч ким ал согушту баса алмак эмес. Эгерде ошол террористтердин ишенип алган идеологиясы боюнча барып 100 миңдеген биздин аскерлерибиз бар, түрмөнүн эле оозун ушундай ачсак, бүт бардык нерсе биз ойлогондой болуп кетет деген план, бул мен ойлойм жалпы Орто Азияга багытталган сырткы күчтөрдүн ошол жерде бир чоң бир тоз тополоң чыгарып, мына бүгүнкү күндө көрүлүп атпайбызбы, кайсы мамлекеттерде кандай оюндар болуп атат. Ошондой бир сценарий менен жасалып, бирок ишке ашпай калды да. Кудай сактады. Ошол Баткен тараптагыдай жанагындай ошондой конфликттер болгондо эле бизде бир тема, бир сөз көбүрөөк сүйлөнө баштайт. Биз патриот болушубуз керек. Патриоттуулук, патриотизм депчи. А башка учурларда андай сүйлөнбөйт, бирок качан ошо окуя болгондо жаштарды патриоттуулукка өндөшүбүз керек деп ушинтип сүйлөп калабыз да. Деги эле ошол жаштарда, коомдо патриоттуулук болуш үчүн кайсы факторлор маанилүү? Аны бала бакчадан бериш керекпи, мектептенби, же ата-энеби, же дагы кайсы себептерди кылыш керек? Эми мекенчилдик биздин башыбызга келген көп сыноолордо кыргыз эли канчалык деңгээлде мекенчил экенин көрдүк да. Мисалы ошол 90-жылдан кийин Кыргызстан эгемен мамлекет болгондон кийин биздин үй-бүлө баалуулуктарга деле, таалим тарбия, патриоттук тарбия деген нерселерге деле эч ким көңүл бөлбөй калган да. 99-жылы өзгөчө эң оор мезгил болчу. Бирок кыргыз эли бир муштундай болуп калды да. Демек биздин каныбызда бир башкача бир күч бар экен да. Пандемия учурунда да дүйнөнүн баарын таң калтырдык. Биз үчүн мындай бир атайын бир программа менен, балким биздин ата бабалардан бери келе жаткан бир каныбыз менен чогуу келе жаткан бир улуттук бир биримдик бар да. Элдин духу. Эгерде башыбызга бир сыноо келбесе, биз бири-бирибиз менен баягыдай кылат экенбиз. Талашып тартышып, пикирге келишибиз кыйын экен. Бирок кандайдыр бир сыноо келсе,
бир муштум болуп калат экенбиз да. Мына Оштогу улуттар аралык жаңжалда 2010-жылы биз ошол жерде жашап аттык. Ошол мезгилде дагы канча туш тараптан гуманитардык жардамдар келип, канча аттуу баштуу адамдар келип турду ошол жерде. Андан кийин пандемия, андан кийин мына кече Баткенде чек арада болгон согушта мен көзүмө жаш алдым. Мен ошондо айтып атпаймынбы? Согуш болду, эртеси күнү кире албадык, анан кийинкүсүн кирдик ошол согуш болуп аткан талаагачы. Бир 2-3 күн жүргөнүбүздөн кийин КАМАЗ арты көрүнбөйт. Колонна деп койсок, гуманитар жардамдар. Эйланайын анча гум жардам кереги жок дейин деп айткым келет. Бирок ушул элдердин үйү өрттөнүп кетти, мал мүлкү жок болуп кетти. Шуларга жардам болсун деп ушу бул жагы Ысык көлдөн баштап Кыргызстандын бир да жери калбады да. Эмне болсо ошол болсун деген. Башка мамлекеттерде мындай нерсени көрүш билбейм барбы жок. Негизи ошол чек ара тушта жашаган кыргыз калкы Баткен, Лейлек болобу, башка ушул айылдар болобу, мындай ошондой кордуктарды, ошондой жана террористтердин жана бастырып киргенин, андан башка кийинки да окуялар болуп өттү, ошолорду көрө берип, ошол чек ара тушта жашаган эл патриотизм деген нерсени мындай жасалма эмес, декларативдүү эмес, китептен эмес, мындай чыныгы кан жаны менен сезеби деп ойлойм да. Анан ошол башка облустар анча сезе бербеген. Баткен облусунун эли гана сезген ошол патриоттуулукту сиз ошол жактын өкүлү катары, ошол жакта төрөлгөн жигит катары кандай түшүндүрүп берет элеңиз ошол патриотизмди? Башка облустар анча түшүнө бербеген патриотизмди. Эми мисалы башка областтар балким ошол согуш учурунда гана бир муштум болот да. Ошондой учурда жаныбызга келет, жакшы сөзүн айтат, жардамын берет. Бирок ошол жерде мисалы мен атам да апам да Кудайга шүгүр жашап атат да. Мына Тажикстан менен 500 метр аралыгыбыз. Булар дайыма ошондой настройдо турушат да. Дайыма. Анан Ошко келсе, Ошто бул кишилердин да сөздөрүдөн мен кээ бир нерсе Ошто жашап мен деле Ошто болуп калдым да, шаарда турам. Кээ бир нерселерге мен да эле салбай калат экенмин да, улут маселесинде. Бул кишилердин көзүнө бат көрүнөт да бир нерселерчи. Ушундайбы, бул мындайбы? Мындайча айтканда булутчул болуп калат да. Өздөрү байкабайт аны. Бирок мен атам менен апамдан, туугандардан, ошо чек арада такай жашаган кишилерден келгенде кыргыздын бир баалуулуктарына, кыргыздын мүлкүнө мындай ичи күйүп турганын байкаймын да. Мына жер мындай болуп атат го деп бир нерселерди байкап койгонду таасирленем, аябай таасирленем. Кудай эле сактасын. Кошуналар менен апак-чапак болуп кучакташып, ынтымакта күлүп жайнап, ырларды ырдашып, комуздарды, дутарларды чертишип ынтымакта бололу ылайым. Бирок ошол Баткен окуясындагыдай ошондой кырдаал болуп калса, болбой эле койсун, бирок болуп калса, эң негизги жасалчу 3 кадам кандай болуш керек деп ойлойсуз? Баткен окуясын кайсын айтып атасыз? Сиз согушта айтып атасызбы? Чек ара согуш, тажиктер менен болгон чек ара. Эки бөлөк. Согушту дагы экөө тең жакшы эмес да негизи. Неме айтканда неприятный. Ошондой учурларга кече жакында эле кандай атышуулар болду Тажикстан менен. Андан мурункулар кандай болду? Ошондой учурлар болуп калса эми кандай алгачкы кадамдар кандай болуш керек? Биринчиден сиз айткандай болбосун. Болбос, Кудай жүзүн ар кылсын. Бирок жаман айтпай жакшы жок эми. Мен эми аскер адам эмесмин, бирок жөнөкөй ошол жерде туулуп өскөн киши катары биздин чалгын кызматы аябай жакшы иштеш керек да. Чалгын кызматы. Мен ушул жерден бир баса белгилеп айтайын. Аскар Акаевди, андан кийинки президенттерди деле Лейлектен көрүш. Лейлекке иш сапар менен келип кетти деген бул өтө чоң окуя болчу эле да. Бир жолу келип кетсе, Лейлектин эли шунчалык башы көккө жетип сүйнөт эле. Президент келди депчи. Бирок бактыга жараша ушул нерсени ачык айтып коюш керек. Азыркы президентибиз Садыр Жапаров Лейлек аябай көп барат. Ошол согуш болгон чек аралардын ичинде канча жолу барды президент катары.
демек ал барган жеринде көрүп атат, ошол жерде жумуш болуп атат да. Туура аскер тармагында да жакшы жылыштар болуп атат. Мен 3 нерсени белгилеп кеттиңиз. Биринчиси ошол биздин мамлекеттик жетекчилер, өзгөчө чечимди кабыл ала турган жетекчилер бир каналдан маалымат алып ошол менен чектелбеш керек. Ошол өзгөчө ызычуу болуп аткан жерлерден адамдар аябай көп болуш керек да, маалымат ала турган каналдар көп болуш керек. Анткени алар кабыл алган чечим ошол жерде жашаган элдин тагдырына, жердин маселесине, коопсуздугуна өтө түздөн түз байланыштуу да. Эгерде мурдагы жана 99-жылдагыдай болуп белгилүү бир чөйрө менен гана, белгилүү бир адамдар менен гана чектелип калса, өтө калпыз чечимдер кабыл алынат. Оңой чечилген чечилчү маселелер дагы өтө оорго татаалдашып кетет экен да. Бюрократия деген нерсени токтотуп, максималдуу түрдө ошо элдин калың катмарынын арасындагы координацияны билиш үчүн, чечимдерди кабыл алыш үчүн маалыматка ээ болуш керек да. Экинчи нерсе, жергиликтүү элге мүмкүнчүлүк бериш керек. Биз баягы дайыма эле мылтык кезеп, чек ара менен аябай баягы бири-бирибизди карап эле душман санап кек сактап отура берсек, чек ара өнүкпөйт. Мүмкүнчүлүк бериш керек деген сөз, ошол чек арада жашаган каналдарды ачып, чарба жүргүзүүгө, соода сатыкка, мисалы бул жактан барган товарга караганда ошол Хужан шаарынан чыккан товар, тескерисинче ошол Лейлекте өндүрүлгөн товарды бошкап келип Бишкекке алып келип сатканга караганда Хужантка алып кирип сатуу бир топ ыңгайлуу да. Элге бир аз мындай коопсуздук жагын жакшы чечкенден кийин мүмкүнчүлүк берсе, эл мурдагыдай камыр-жумур кичине мамилеге өтөт. Себеби тиричилик керек. Ар бир адамдын тиричилиги керек, кызыкчылыктар ал жерде эки тараптан болгондон кийин карым-катыш дагы мурдагыдай абалга келет да. Негизи бирок жетекчилерден көп нерсе көз каранды да. Анткени эл негизи оокатын кылып, тынч алды сатты кылып, пайда көрүп, тиги жагы дагы, бу жагы дагы ошондойду эле каалайт. Болгону ошону координация кылыш, соода жагын, каржылай бир өз ара кызыкчылыктарды элүү кылабы, кандай? Бул көбүнчө жетекчилерден байланыштуу турабы? Эми дагы бир жана сөздүн орто ченинде айттыңыз. Моундай формат, могул маек формат, ушундай подкаст формат, бул эми ошол окуянын баарын жиликтеп, юридикалык жагын, каржылай жагын, моралдык жагын, адамгерчилик жагын, илимий жагын ачып берет дегенде мен алысмын. Бул тек гана ушул 1 саат 2 сааттын ичинде бул кандай эле, тигил кандай эле деп бир суроолорду берип жооп алуу да. Менимче баары бир ушул баткендеги ошондой жанагы мурдагы, кийинки, кече жакындагы ошондой мындай жагымсыз кырдаалдарга тарыхый баа берилиш керек, туурабы? Албетте. Мындай текчеге баары ирети менен тирилиш керек. Бул генералдар азамат экен, тиги генералдар өтө начар иш кылыптыр. Могул структура, азамат могул структура аябай чабал иш кылыптыр. Аскерлердин абалы мындай, ошол убактагы азык-түлүк, наны, ашы мындай экен деген сыяктуу бүт тараптан мындай илимий мамиле кылып, мындай эмоциясы жок. Тиги тууганы, бул тууганын жамандаптыр, бул баласын жамандаптыр эмес, илимий дагы мындай так бир мамиле керек. Кандай ойлойсуз? Баткен согушун тааныгандан кийин согуш деп, анан ошол жерде күжүрмөндүк менен мээнет кылган адамдардын эмгегин баалоо албетте мамлекет тараптан болуш керек да. Бирок бир мунун артынан бир проблема чыгышы мүмкүн. Билесиз да, жанагы тааныш билиштик деген, таасир талаш деген, анан ушуну дагы бир бизнеске айландырып жибериш деген бир көмүскө күчтөрдүн ар түрдүү кызыкчылыктары иштеп кетип, чыныгы мээнет кылгандар бул жакта калып туруп, анан жөн эле ошол мезгилде бакыйган кызматтарда турган адамдар баягы сый урматтын, сыйлыктын баарын ошолорго алып калабы дегенде дагы шек күмө саноолор болот да. Өзү тарых ордуна коюп, бул согуш катары таанып коюш керек. Бирок жанагындай сыйлыктарды чыгарып, баланча баатыр, түгүнчө тигинде мындай дегенге мен чын айтайын анча кошула бербейм. Анткени жакында ЛТРде да ушундай бир талкуу болуп, ал жерге биз тааныган эле чоң бүгүн кызмат күндө аябай мындай кадыр баркы бийик адамдар, аскер адамдар келип тарыхын айтып берди да. Мээнет кылган өтө көп киши болгон. Алар
сыйлык үчүн мээнет кылбады да, мекен үчүн. Эми аларды координация кылган, чечим кабыл алган жана биз айтып кеткен жогорку аскерлердин, аскер адамдарынын каталыгынан алар да көп кыйналыптыр. Эми ушул учурда биз кимди сыйлашыбыз керек, кимге медаль беришибиз керек, кимге кандай льгота беришибиз керек деген маселени көтөрсөк, аябай чоң суроолор келип чыгат дагы, талаш тартыш, артынан кайра артык кылабыз деген, тыртык кылып алабыз деген бир кооптонуу бар да. Ошондуктан мен ойлойм, баары эле мээнет кылган адамдар ыраазы болуш керек мээнетине. Бул жерден Кыргызстан сөздүн ачыгы уткан жок. Көкүрөгүбүзгө бир медаль тагып, мен ошол жерде баатырмын деп айтканга бизде моралдык акыбыз жок да. Эгерде биз Кыргызстан заматта жанагы келген 500-600 дейби канча террористти ордуна коюп, эч качан Өзбекстандан дагы башка мамлекеттерден да жардам албай эле өз киндигибизди өзүбүз чечип туруп, анда каалагандай мактана берсек болот болчу да. Бул 2 жылга узарып кетти. Канча миллиондогон зыян болду, канча адамдын каны төгүлдү. Ошондуктан эгер бали десек, ошо жергиликтүү элге айтышыбыз керек. Жергиликтүү элдин бул жакта аябай салымы чоң. Өзгөчөсү Зардалын элининчи. Анан ошол жерде канат баягы жардам берген, аскерлерге жардам берген, дем күч берип турган жалпы жарандык активисттерди баарына рахмат айтыш керек. Мээнетин Кудайдын расулуна ардап коюш керек да. Тургунбай мырза, анда ушул буга чейин көп абзацтар болду, ойлордун, пикирлердин абзацтары айтылды, бөлүп. Эми ошолорду жыйынтыктоо, тыянактоо иретинде сизге сөз. Рахмат. Баткен темасын аябай жакшы анализдеп бердиңиз. Буюрса, бул подкастта айтылган пикирлердин баары бир китеп болуп, атайын изилденет деген ойдомун. Бул биздин тарыхыбызга, журналистикага, жалпы эле ушу Баткен темасына аябай чоң бир казына болуп калды. Мен эми бул жерде ар ким өзүнүн баштан өткөргөн окуясын, өзүнүн көргөн билгенин чындык катары айтып атат. Эми чыныгы эмне болгонун ар ким өзү чечим чыгарат да. Анан сөздү жыйынтыктап атып, урматтуу көрүүчүлөр, мен барымтада жатып, мылтыктын астында башка бирөөлөрдүн эрки менен жашаган жашоону көргөн киши катары айтайын. Бүгүнкү эркиндик, мына арбай бери басып жүргөнүбүз, бул баа жеткис өтө кымбат неамат экен да. Бул нерсенин кадырын билиш үчүн сөзсүз эле бир барымтада жатып чыгыштын кажети жок. Ошондуктан Кудай таалам кут кылсын, мекенибизде дайыма эркиндик, тынчтык болсун. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Ушул Баткен темасы боюнча гана сүйлөштүк. Эми биз негизи сизди башка жактан дагы ачып мындай суроо берейин десем, ал башка темага бурулуп кеткен атат. Сөз эркиндиги барбы, журналисттер кантип иштеп атат, ким кантип бирдемени айта алып атат, айта албай калды, эркиндик жакшы эле болуп атат, жанчы болбой атат деген темалар бул башка тема. Ошондуктан эми кийинки подкасттарда дагы буюрса сиз жакшы маектешсиз, жакшы мындай сухбат кылганга жакшы мындай ыңгайлуу адамсыз дегендейчи. Жакшы бир маек куруп бергенге бир жакшы адамсыз да. Анан рахмат бул жолкусуна Баткен согушу боюнча, кимдир бирөөлөрдүн оюнча Баткен коголаңы боюнча, бирөөлөр айтат экен Баткен окуясы деп. Эмне болгон күндө деле ушул жагымсыз окуя болду. Ошол окуянын өйдө төмөнүн өзүңүздүн көзүңүз менен, өзүңүздүн баягы сезген, туйган нерселериңизди айтып бердиңиз. Чоң рахмат көрүүчүлөрдүн атынан, өзүмдүн атынан. Ишиңизде ийгилик болсун. Жараткан сизди туура акыйкат жолдон адаштырбасын. Амин. Урматтуу катталуучуларым, биз мамлекеттен же бир коммерциялык уюмдардан каржыланбайбыз. Мээнетибизди каржылай колдонуу каалоочулар үчүн эсеп капчыктарды, номерлерди жазып койдук. Урматтуу достор, катталганыңыз, бөлүшкөнүңүз, жакса жакты деп басканыңыз биз үчүн маанилүү.